айыл өкмөттүн жери боюнча бирөө басып алса жаран кайрылыш керек деп. Силерди эмнеге багып атабыз анда биз? Бизде 27 миң калк бар. 27 миң калкты бардыгына бирден барбайбыз да. Сиз жолду тоспошуңуз керек. Хамма тоскен. Анда баары эле тосуп алса, хамма тосуп алса, хаммаңа чыгып жолдорду ээлеп алгыла анда. Араванда Гүлчакрахан деген бир кыйын эже бар. Шунча чиновник келип атасыздар да. Бүт Араван боюнча. Азыр эми шунчаңыздар жөн эле кол чөнтөккө салып кетип каласыздарбы? Жок, эмне үчүн? Чогулуш кылабыз. Жок, биз эми тийиштүү менен өткөрөбүз да. Азыр биз дейм. Сен жаксын Макул. Коопсуздук үчүн тосуп алса болобу? Тосса болот, анын эмеси бар. Жер кодексинде кайсы статьяда көрсөтүлгөн ошол сиз айтып атасыз? Ал андай не жок, эми жалпы не Жер кодексинде көрсөтүлбөгөн нерсени райондун биринчи зам акими жер кодексине ылайык иш алып барбайсыздарбы, кандай? Дагы сизге кайталап окуп берели. Жер кодексинин 4-беренесинин 3-пунктунда мынтип турат. Айылдык аймактын, шаардын чектериндеги жеке жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден башка жерлер мунуципалдык менчик болуп эсептелет деп жер кодексинде айтып атат. Сиздики бул жер. Уруксат сурадыңыз, сизден койсом болобу дедим. Сен киресиңер, кирбейсиңер? Ben kirmeyeyim ben. Nimaga deganda 2002 yil kelganda bolani urush yuravergandan keyin biz narani eshik ochib olganman men. Oldindan bor u eshik. Yo'q, oldindan yo'q. Siz 2002 yil kelgansiz margan. Siz Xudodan qo'ching. Soyuzda qoldim. Yo'q, siz Xudodan qo'rqing. Bular sizlerdi alып берет деп атпайбы? Жок, биз алып беребиз. Biz rayon administrasyonu alıyoruz, jagaktан, же роводудан, же прокаттан alıyoruz. Каяктан алат? Мисалы. Мына сиздин кызматкер сурап атат, каяктан алат? Булар, например, Дегенimizde bu masaleni çeçip berебиз деген ошол боюнча bu masale çeçilген. Ким чечет буну? Bilmiyorum kim çeçildi. Чече турган кишини билбей атасыздар базыр, э? Каяктан чечет? Ким чечет? Билгендер барбы? Канча курулушты аныктадыңыз? Канча айып саласыз? Ар бир курулушка, ар бир мыйзамсыз курулушка өз-өзүнчө айып салынат, билесизби? Билем. Жок, булар битте менге салат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Устали от аллергии и кашля? Представляем вам пылесосы Лура. Универсальный водяной пылесос для сухой и влажной уборки. Сертифицированный продукт высшего качества по доступным ценам. В рассрочку до 12 месяцев без первоначального взноса. Пылесосы Лура. Ваш комфорт у вас под рукой. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ош облусунун Араван районундабыз. Эсиңиздерде болсо, бул жер мен аябай аты чыккан жерде турам. Анткени буга чейин 3-4 жолу келгенбиз. Араванда Гүлчакрахан деген бир кыйын эже бар. Ал эже ушул жалпылыкка тийиштүү кошуналарынын жолун тосуп, баягыда бул жакка бир үй салып атты эле, жолдун ортосуна. Аны буздурдук эле. Анан бул жактагы тосмосун алдырып, жолду ачкан элек. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мына азыр дагы тосуп алыптыр. Бул жакка ичине кирбей эле коелу. Бул жерден атайын тепкич кылып туруп, подвалга түшүп кете турган аң жасап алыптыр. Мындайча айтканда, баягы көрүнүш кайра эле кайталанып калыптыр. Буга эмне үчүн ушул Араван районунун жергиликтүү бийлигинин алы жетпей атат, же ушуну жол бергенге эмне негиздер, эмне себептер болуп атат, анын баарын өздөрүнөн сурайбыз. Бирок биздин күмөнүбүздө бир 3 негиз болушу мүмкүн. Бирөөсү ушул биринчиси кайдыгер өз ишине шалаак болушу мүмкүн. Экинчиси компетенттүүлүгү төмөн, билимсиз болушу мүмкүн. Же үчүнчүсү оозу майланган же коркуп кандайдыр бир өзүнүн укуктарын пайдалана албай жаткан себептер болушу мүмкүн. Биз азыр мунун баарын акимге барып, жергиликтүү бийликтин өзүн алып келип, суроо салабыз. Кандай чара көрөт, эмне кылат? Жолду ачабы, ача албайбы? Негизи эле ушул атайын муниципалдык жалпылыкка тийиштүү жерди коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдары бар, жергиликтүү бийликтин функциялары бар. Эмнеге өздөрүнүн ишин аткарбай атат? Кыргызстанда ушундай өзүн билемдиктерге жалпылыкка тийиштүү жолдорду басып алууга тыюу боюнча атайын
мыйзамда көрсөтүлгөн процедуралар бар. Бирок тилекке каршы ушул Гүлчакырахан айым эмнеге мындай кошуналарын кордоп атат? Анын да себептерин өзүнөн да сурайбыз, бирок биз азыр өзүнө кирбей эле акимге барып сурагыбыз келип атат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсызбы? Кандайсыз? Атыбыз Улукбек биздин. Аким өзүндөбү? Жок. Каякта? Качан? Бүгүн кетти эртең менен. Сиз каяктан келдиңиз? Иш сапары мененби же жөн эле айылчылап кеттиби? Жок, командировкага кетти. Анда бизге орун басарын чакырып бериңиз, мындагы барбы? Орун басары. Сиз каяктан? Биринчи орун басарын айтасызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Териңиз жакшыбы? Келдик. Аким жок турбайбы? Аким Бишкекте командировкада. Атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карбек уулу. Сиз көрөрмандар үчүн таанышып коелу. Мен Сатыбалдиев Тойчубай, акимдин биринчи орун басары. Тойчубай агай, биз келгендигибиз эсиңизде болсо керек, арабанга көп эле келебиз. Анан Ботоева Гүлчакырахан деген бир арабанда белгилүү бир апабыз бар. Бар. Буга чейин бир топ мыйзам бузуу фактылары катталып, жалпылыкка тийиштүү мамлекеттик муниципалдык жерди ээлеп алгандыгы тууралуу коомчулукка чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө мындан 2 ай мурда дагы ошол эле көрүнүш жашоочуларга тоскоолдук кылып, жолду тосуп алыптыр. Мындан улам азыр эми сиздер түздөн-түз акимчилик жергиликтүү муниципалдык мамлекеттик мекемелердин ишин координация кылып, алар сиздерге кылып аткан иштер тууралуу мындай отчет берип турушат. Ошондуктан сиздер бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликти, тагыраагы ошол айыл өкмөтүн, госрегистрди, архитекторду, ГУАСктын өкүлүн, ошондо андан сырткары тиги айыл өкмөтүн именно ошол жерлерди кандай деп айтылат? Бул айыл өкмөттү билбейм, бирок Салтанаткан Юсупов айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүн жерди контролдоо көзөмөлдөө бөлүмү бар да. Ошону да кошуп уюштуруп берсеңиздер, анан ошого бир мыйзам бузуу фактыларын аныктап, каттоого алып, протокол түзүп, андан сырткары укук коргоо органдарынан дагы коомдук коопсуздукту сактоо үчүн чакырып берсеңиз, ошолорду уюштуруп берсеңиз, анан ошого бир реакция кылып берсеңиздер деп келдик да. Макул, бул боюнча эме кылайлы, саат 2-ге анда сүйлөшөлү. Мен тийиштүү службага чакырайын. Азыр саат 12 болуптур. 12 болуп калды. Азыр буларды саат 2-ге айтайлы, 2-де мейли жолугушуп бүт службага ал бузулган болчу да ал. Азыр ошол мурдакы дагы тосуп турбу? Ошондой эле тосуп алыптыр. Мен азыр Насырдан тактайынчы азыр 1 мүнөт. Айыл өкмөт дала?
Насыр, ана Ботоева дагы жолду тосуп алдыбы? Вай, былтыр тазалабадык беле? Азыр Улукбек Карыбек уулу келип, азыр ошону айтып атат да, дагы неме болуп алыпты депчи. Азыр саат 14:00-гөчө сен жер адисиңи алып, ошол айыл башчысын алып келгин эле. Хорошо, ого чейин маалымат алып келчи десеңиз, болсо сүрөткө тартып келген, хорошо? Бар сөткөрүңөр. Азыр барабыз ошоғача саат 2-де, хорошо? Давай. Болду, түшүндүм мен. Абазбек, саат 14:00-гөчө азыр архитектура кадастр Ботоеванын адресин биле келсин да. Гасык Юсупова айыл өкмөтү. Мен айттым уже, Бексултанды алып келесин. Анан участковойду чакырсын, ошол жерде Юсупова айтсаң, участковойдон чакырып коет, хорошо? Давай. Давай. Сүрөткө кайра саат 2-де ошол жерден көрүшөбүз, рахмат. Мениңиз. Ошол жака эле барсын анда. Керин эле. Сиз өзүңүз да барасыз да? Барабыз. Болду, макулуңуз, жакшы болсун. Урматтуу көрөрмандар, азыр эми акимдин биринчи орун басары бул багытта тийиштүү мекеме кызматтарынын баарысын чогултуп бармай болду. Саат 2-де буюрса ошол жерден көрүшөбүз. Саламатсыздарбы? Мындайсыздар, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Ассаламу алейкум. Андай кылбайлы, азыр кайсы кызматтар келди? Сам аким катары. Айыл өкмөттүн башчысы Абдраимов Насыр Сатвалдиевич, Туркбаев Гасык, главный архитектор Эркебай Аматов, ушулар келди бая чакырганда. Госрегистр келди? Кадастр келет ат. Кадастр баягы немени укук коргоргандарынан кимдер келди? Укук коргоргандарынан кел неме? Жанбек беле, участковый мынакей. Бул жак участковый. Өзү бул жерде кимдер турат азыр мына? Өзү турабы? Өзү турат. Өзү турсаң, мына булар экен, тоспон. Же өзүнүкү эмеспи? Мына жол өзүнүкү? Өзүнө караңыз. Өзүнүкү эмес. Баягыда биз келгенбиз, өзүңүздөр күбө болгонсуздар. Анан ошондон бери мыйзамсыз курулушту аныктап, могу жердеги жолду ачтырган элек. Тракторлор менен айыл өкмөт жергиликтүү бийлик мыйзам чегинде өздөрүнүн функциясын аткарган. Анан ошондон бери эмне жоопкерчилик каралды бул кызмат жаранга? Эмне чара көрдүңүздөр? Биз бул жерде ошо өзүнүн жери эместиги үчүн бул жерди бузуп жолду ачып бергенбиз. Бул канча жолу кайрылды. Бизге муналарды бузуп бересиң деп. Булардын өзүнүн укуктуу немесин, документтерин биз карап туруп көргөнбүз дагы, андан башка буга эч кандай чара колдонгон эмес. Сиздер бул жерге тосуп алгандыгы үчүн жолду ачтыңыздар. Бирок жолда аталган укук бузуу боюнча бул жаранга эмне чара көрүлгөн? Жергиликтүү бийлик катары. Биз буга мындай чара колдонгонго эч кандай биздин укугубуз жок. Сөзүңүздө болгону биз өзүнүн салып алган жерини бузуп ачтырдык. Каякта көрсөтүлгөн сиздерде ошо эч кандай укук жок экендиги айыл өкмөт жергиликтүү бийликтин атайын мыйзамында көрсөтүлгөнбү? Эми биздин өзү мыйзамда буга чара колдонуш биз эч кандай буга күч же бир неме кылып жете албайбыз. Кыргыз Республикасында жергиликтүү бийлик анын башында айыл өкмөттө эгерде мыйзамсыз курулуштар же мыйзамсыз иш-аракеттер жүргөн болсо, мыйзам жокпу буларга чара көрө турган? Мыйзамда эми укук коргондору бериш керек да буга. Жок, жергиликтүү бийлик. Негизинен Улук мырза, негизинен бунун үстүнөн арызланган адам бизге болгон эмес. Бунун үстүнөн
Эгерде мен ошондо дагы айтканмын. Эгерде бу да кандайдыр бир укук бузуу болуп аткан болсо, кимдирги бирөөгө баягындай көрсөтүп аткан болсо, бунун да укугу бар, через күч органдарына кайрылуу керек деп. Чара айыл өкмөт катары сиз эч нерсе кылган жоксуз, а? Жок. Биз эскертүүлөрдү бергенбиз, түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз, мынал жерди бузганбыз. Кандай эскертүү бердиңиздер? Кандай түшүндүрүш? Эскертүү бул Кагаз түрүндө бердиңиздерби, билдирүү бердиңиздерби, же кагаз кандай? түрүндө бергенбиз. Кагаз түрүндө? Бергенбиз. Эскертүүлөрдү бергенбиз. Бирок эскертүүгө карабай, бул эле эмес, бул жакка жакка да. тосуп турганда. Жок, бул эскертүүгө карап, муну биз эми көрүп атабыз. Мен ошол үчүн айттым. Хаким. Азыр мындай кылалы. Эскертүү берсеңиздер ошого карабай бул жерди тосуп тур. Эми эмне кыласыздар? Азыр карайбыз. Эми баякы Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 149-чу беренеси боюнча эми өз билимдик менен эгерде действительно расширение кылган болсо, кеңейтип алган болсо, анда тийиштүү ыйгарым укуктук орган катары мына газ чара көрөт да, башка эле жок. Анда бул жерге дагы бир тактап алалы. Жер кимдики өзү бул жер? Мына жер кимге карайт? Кадастрдын жетекчиси келди. Мына Жер мыйзамдары боюнча жердин 3 түрү бар. Мамлекеттик, муниципалдык, анан жеке менчик. Бул кайсы түрүнө кирет? Бул жер муниципалдык общепользовательный жер болот. Жер ошондо айыл өкмөттүк болот абы? Айыл өкмөт территориясына караганда айыл өкмөттүк болот. Эми бул жердин максаттуу багыты кандай? Максаттуу багыты ушул жердеги жашагандардын жалпы пайдалануудагы жер. Жалпылыкка тийиштүү жол бул. Жол деле эмес бул жер. Эмне анда? Азыр бул жердикин азыр биз мына адистерде тактап берет. Мына домдун алдындагы жалпы эле ушул жердеги пользование жер. Мындай кылалы. Бул жактыкындагы азыр документтерин көрүп, ушу адистер тийиштүү немесин бериш керек. Азыр мындай кылбайлыбы? Максаттуу багытын аныктап бериңиздер анда. Бул жер эмнеге карайт? Кандай багытка карайт? Максаттуу багытын ким айтат? Кадастр эме боюнча, карта боюнча бул эми кадастрда ички жол болуп көрүнүп турат да мына. Жол турбайбы, сиз эмнени айтып атасыз? Жол эмес деп атпайсыз? Ички жолдор. Карта боюнча мына жерде мына жол болуп турат да. Жол турбайбы бу жер? Максаттуу багыты жол экен. Максаттуу багыты бүгүн бузулдубу? Эми мына ыйгарым орган айтсынчы. Максаттуу багыты бузулдубу? Буга кимиңиздер жооп бересиздер? Мындайда кадастр мындайда силер азыр жол деп атасыңар, ар бир жолго өзүнчө биздин чыгарып бергенсиз ат коюлган. Мына көчөсү же переулок, мынау дегенде болсо да. Жол деп ол айтылбайт, ошо пользователь. Мынау азыр мынаны текшерип, мынаны көрөлүк. Мына ошону айтып атпаймынбы? Ошондо эми алыш керек. Бул жер ошондо азыр максаттуу багыты бузулуп атабы? Ким айтат? Гос сиздер айтасыздарбы? Госактын негизинде жол деп турат, бул общий пользованиедагы сервитут болуп эсептелет да. Документтин негизинде. Эгерде жергиликтүү органдарбы же ошол жарандардан кайрылуу болсо, биз жердин көлөмүн аныктап, эгерде бул киши азыркы мыйзам бузуучу тарабынан өзү бөлүнүп берилген жер тилкесин өзү билемдик менен пайдалануу деп туруп, азыр буга чара көрөбүз да. Биз так суроо берип атабыз. Максаттык багыты бузулуп атканын көрүп атасыздарбы? Максаттык багытын эми госрегистр аныктап берет. Максаттык багыты бузулду. Максаттык багытын өзүндө биз аныктабайбыз да. Ким аныктап берет? Жердин максаттуу багытын биз аныктабайбыз да эмче. Биз курулушту. Азыркы процедураны кандай кыласыздар? Азыр биз тактайбыз. Жалпы чогулуш кылыш керек бу жерде. Жалпы чогулуш. Коопсуздук үчүн курулган болсо, онда булар протокол дейт. Сиз жалпы коопсуздукка жалпы кошуналарыңыздын коопсуздугун коргоп жол тостуңузбу? Ооба. Улук сен мыйзамга бош эгесаңбы? Bitta menga osilmasdan bari qo'shnini chaqirib hamma bilan suylashadi. Nimaga bitta menga kelasan? Mizamingni. Siz emne uchun to'xtatasiz? Sen o'zing bosh eg mizamga, bo'ptimi? Emne uchun to'xtatasiz? Barinikini mizamsiz mana qo'shlar. Bari krasniy liniya, krasniy liniya hammasi. Emne uchun to'sdingiz yo'lni? Hamma to'sgan, bitta men emas. Tushunyapsanmi? Tushunmayapsanmi? Bu sen mana qo'shlarga to's. Yo'q, bunga osilma, sen boshqalarga ham osil. Yo'q, ma'qul, buni men to'sdim. Sen boshqalarga nima osilmayapsan? Osilamiz boshqalarga. Buni boshqalarga bos. Bu yerga it kelmasligi to'sdim, mushuk kelmasligi. Buni nima uchun qo'lga oldingiz? Bu meni o'zimning uyim. Qadrali uyni ichida. Yo'lni montib siz lestnitsa qilib oldingiz. Sen normal sen bitta vaprosni eshitib, ответni ikkinchisini zadobat qil. Хорошо? Qayerdan kim ruxsat berdi sizga? Bitta sen o'zingcha kelib dilovochilik qila olma. Hurmatli jerilikli beylik, hurmatli hakim. Buni emne uchun buni to'sdi? Kim ruxsat berdi bunga?
Onu Мен проблема азыр эмес. биринчи жолу көрүп атам азыр. Проблема эмес. Мынау эшик мейли дейли. Муну ким уруксат берди? Bu проблема. Уруксат берген болсо кагазын көрсөтсүн. Ким уруксат берсе жооп берет. Ал мыйзам чегинде бардыгы каралат. Жок, мыйзам чегинде мынау. Мыйзам чегинде Жер кимдики десек меники дедиңиз. Айлык өтүп дедик. Ай сиздин жерде ар ким тосуп документини көрөсүлүп башкалабыз да мунун мүмкүн алгандыр, мүмкүн бергендир кимдир кандайдыр орган. Ким текшерип, ким тактап берет? Архитектура. Уруксат алганбы, ким алган? Мен сүйлөшөм, азыр бардыгын көрөлүк муну. Ооба, эч кимдин документи жок. Макул, баарын муну да бузуп берелик. Каршы эмеспиз. Каршы эмеспиз. Муну баштайлы биринчи. Хорошо. Башкаларды ham кыл. Өткөндөн келип баса кылып кеткенсиң. Кандай кыласыздар? Ким аракет кылат? Архитектура муну сиздерден уруксат алып курулуш жүргүзбү? Жок, бул архитектурадан эч кандай рухсат алынган эмес. Бирок бул айтып атпаймынбы, придомовой участка болгондон кийин общее пользование. Бул жерде жителдер өзү согласованно бири-бири менен макулдашып туруп иш алып барылышы мүмкүн. Негизи сиз бизге мүмкүн деген мыйзам деле айтып бериңиз. Жок, архитектурадан иш кагаздарын алынган эмес. Кыска ошо. Азыр эмне кыласыздар буга? Бизде полномочия жок буга бирдеке кыла турган. Бул баш соответствующий орган бар, ошолор бирдеке кылат сен айткандай. Архитектуралык талаптарды буза берсе сиздер карап отура бересиздер. Жок, бул архитектура талап эмес бул. Архитектуралык талап башка болот. Бул өз придомовой участкасына эч кандай кагаздары жок. Придомовой участок деп көрүнүп турат. Кайсы кагазын көрдүңүз? Мындайда бул азыр мен госактын мага көрсөтпөдү, госрегистрдин адиси. Ошо жерде жазылып турат придомовой участок. Кимдин придомовой участок экен? Дондун. Бул ат жарандык эмес бекен? Сөз башка жакка бурулуп кетип атат да, азыр эки жолу кайталанып атат. Придомовой участка дегенде түшүнсөңүз. Эми сөздү айландырбай эле. Мына жерде мына үй салып атканын, мына жаран казганын көрүп турабыз да барыбыз эле. Шуну эми эл кылды, шуну жалпы макулдук менен жасашты деген турасызбы сиз азыр? Жок, мен андайдан алысмын. Мен айтып сураңызга туура. Азыр сиз мамлекеттик кызматкер катары бул жактан сураңызчы, архитектуралык кагаздарын көрсөтүп. Архитектуралык кагаздары жок. Бизде катталган эмес. Не кыласыздар ГУАС архитектуралык талаптары жок болсо? Мынау документация боюнчачы мынау дом экен, мынау жол экен, мынау сиздин меңиз экен, мынау общий пользованиедагы архитектор айткандай жер экен. Анда мынаны жаап салышыңыз керек. Жаап салам. Энди сиз эми мына баратаны, эгерде мынау колу коңшуларыңыз менен чогуу баягы айткандай ит биттен немеден коопсуздук үчүн курган болсоңор, онда бир протоколдоштуруп коюш керек. Болбосо мынаны бузуш керек да. Бул битте сол сүйлөйдү. Прокурор милдети азыр биздин комиссиябыз. Эгерде айыл өкмөт, жергиликтүү орган билдирүү менен кайрылып, мына участкада мен областтык архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы боюнча Барван районунча жалгыз бир адис Түркбаев талай. Ошол кат менен мына Паланчаев, Пастанча мыналар чыккан десе келип туруп, ошол эле архитектура жана кадастр органдарын чакырып, ар бир бүгүнкү биринчи эмнебиз, действиябыз бул өзү билемдик менен укук бузуулар кодексинин 149 беренесинде бөлүнүп берилген жер тилкесин өз билемдик менен кеңейтүү деген неме менен айып салабыз. Ошол айыбыбызды салып, андан кийин аны төлөп же төлөбөй аткарууга албаса, райондук сотко баарыбыз менен кайрылабыз. ГУАСктын функциясында көрсөтүлгөн. ГУАСктын азыр мындай кылалы. Канча жерди көрүп атасыз? Канча айыл өкмөттүн аймагындагы жерге мыйзамсыз курулуштарды көрүп атасыз? Сиз аныктайсызбы азыр? Биз ким аныктайт? Билдирүүлөрдүн натыйжасында барып ошол жерде жергиликтүү тиешелүү органдар чакырып, өлчөп ченөө менен бекитип, андан кийин аныктап. Урматтуу аким, эми сиз акимдин орун басарысыз, жер боюнча түздөн түз сиз көрүп кетесиз да. Азыр бизди кыйнабай эле сиз тапшырманы бериңизчи өзүңүздүн кол астыңыздагы кызматкерлерге. Канча учурда бул жерден канча мыйзамсыз курулушту аныктап берсин биринчи. Ошого жараша мыйзам чегинде аракет кылсын. Эч кимде документ жок. Макул, бул боюнча айыл өкмөт менен азыр сүйлөштүк. Азыр тактап, жана айттым го, общий собрание кылып туруп, анан жалпы пользование жер болсо, бул жаккы толку мындан биягы болсо, бул мына Гүлчахрага мынаны бузуш керек, жабыш керек. Всё бүтүп. Баягыда келип бузбадыңыздар беле.
Бузулган мурда. Кайра баштан баштайсыздар? Мына салынган боюнча биз билет. Эми бул жерде мынаны жаап коет, болду всё. А мына эгер жалпы барды тура берсин десе, общий калтыраса. Мына шунча чиновник келип атасыздар да. Бүт араван боюнча. Азыр эми шунчаңыздар жөн эле кол чөнтөккө салып кетип каласыздарбы? Жок, эмне үчүн? Чогулуш кылабыз деп. Жок, биз эми тийиштүү менен өткөрөбүз. Азыр мен биз дейм. Сен жакшысың, сүйлө. Шашпаң. Сиз Yok, бизге кол көтөрбөңүз. korkutamazsam yoz berim üstümden boptama. Siz Nimaga hammaga ishlamir Gulchehra anda qilbang. ishlatasan sen. Anda qilbang. Yo'q, bu zainteresovani men bilanchi. Men deputat bo'lmasam, men bir narsa katta ishda ishlamasam, nimaga men bilan zainteresovanisan? Men tushunmayman. Nimaga menga osiladi постоянно bu bola? Men tushunmayman. Siz yoldu tospashыңыз керек. Hamma tosgan. Анда бар эле тосуп алса, хамма тосуп алса, хаммаңа чыгып, жолдорду элеп алгыла анда. Бузда хамma tosgan desam sen uqmayapsan-ku. Sen zainteresovanisan. Хамма тосуп алса анда барыңар, не кыласыңар анда? Биздин жолду не кыласыңар? Мамлекеттин жерин не кыласыңар? Sen bitta savol bergandan keyin saatda eshitasanmi, eshitmaysan? O Gulchehra, Азыр айлык өтмөйдү. Мен да мында сунсо тожап калыш. Бүсүн хамманикини. Булардан эч кандай жал түшкөн жок. Бүгүн биз менин сунушум менен мен билдирүүнү берейин ГАСка, архитектурага, ушул жерден кадастр менен жалпы ушул жердин документтерин бардын тактап чыгарып дагы бир жуманын ичинде ушул жерде. Керек болсо мунал дагы буздурабыз. Бардыгын буздурабыз. Мен неме деппа? Буну да буздурабыз. Мунал жердеги жалпы собранияны өткөзөбүз азыр. Азыр камерага эч ким чыкпашы мүмкүн, бунун алдына да бирөө чыкпашы мүмкүн да. Бунун да карызы бар. Муналар дагы биз убагында билдирүү бергенибизде, булар бизге документтерин көрсөтүп берген эмес. Мүмкүн булар убактылуу пайдаланууда тургандар. Жалпыны алайлы дагы. Сиз айлык өтмөттүн кызматкерiniz ким? Бизде тактап бериңиздер болгон. Айыл башы жаңы болгон. Азыр мындай да, айлык өкмөттүн түздөн түз функциясында көрсөтүлгөн. Сиздер муниципалдык жерди коргоо, муниципалдык жердин көзөмөлдөө функциялары сиздерде, чынбы? Ооба. Кантип коргойтар могу жерде азыр? Бүгүнкү күндө ушул жерлердеги жарандарлар арыз менен кайрылса, арыздын негизинде биз арыз менен Бишкектен келип атабыз. Сизге кайрылса, бизге кайрылган жок да, өкмөткө. Көрбөй атасыздар бул. Сиздерге кайрылсын, письмени сиз айткандай кылып, тиешелүү органдарга беребиз. Каерде көрсөтүлгөн? Кайсы жерде көрсөтүлгөн? Кайсы жерде көрсөтүлгөн? Жаран айыл өкмөттүн жери боюнча бирөө басып алса, жаран кайрылыш керек деп. Силерди эмнеге багып атабыз анда биз? Бизде 27 миң калк бар. 27 миң калкты бардыгына бирден барбайбыз да, сүбөт кылбайбыз. Жок, силер арыз менен гана карайсыңарбы? Арыз. Силер өзүңөрдүн жериңерди сизге арыз менен бирөө арыздан санан карайсыңарбы? Жок, сизге арыз менен кайрылып атабы мүмкүн? Жок, мен так суроо болуп атам. Мунуу айыл өкмөттүн аймагындагы жерин, макул. Биздин айыл өкмөттүн жери макул. Бизге кайрылсын. Айыл өкмөттүн жерин бирөө кайрылса карайсыңарбы силер? Эми кайрылбаса биз бул иштер болуп аткан биз кайда? Ар ким тосуп алса жүрө бересиңерби? Арыз менен кайрылса карайбызбы? Арыз менен кайрылбаса карабайт деген каякта көрсөтүлгөн? Кантип карайбыз? Бул жер мындай болгонун билген жокпуз. Эмне үчүн анда силерде муниципалдык жерди көзөмөлдөө, коргоо боюнча функцияларды илип койгон анда силерге? Арыз менен кайрылса коргойбуз, эмнеге коргобойбуз? Мына урматтуу жогорку ушул Ош облусундагы жетекчилер, Араван районундагы айыл өкмөттүн жер боюнча иш алып барып аткан саясатын карасаңыздар, айыл өкмөттүн жерине бирөө барып арызданса, анан өздөрү келип коргойт имиш. Бирөө кайрылыш керек экен буларга, өзүңөрдүн жериңерди басып алды буякта бирөө депчи. Бул эмне деген мамлекеттик кызмат? Ушул жергиликтүү жердеги токтоп турчу. Токтоп тур. Ушул жеринен чечилсин деп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары уюшулган да. Ушул жерде кандай маселени ушул жерде өзү чечилсин деп тур. Биз сизге айтып атканыбыз жок. Бирөө кайрылса, анан карайбыз деп аткан жерибиз жок. Айтып атпайсыздарбы айтам бери? Арыздансын бизге жаран келип. Эгерде бизде 27 миң калк бар, эгерде бизге ушул арыз түшүп бизге келгенде, сизди ора кылбай, биз ушу сиздин алып барып аткан неңизге дагы ора кылбай, биз өзүбүз чечмекпиз да. Бизде азыркы күндө мына жолдорду кеңейтүү боюнча мына базардын чекелеринде иштер кетип атат. Ал боюнча түшүндүрүштөрдү жүргүзүп кетип атабыз. Эми азыр мен сизге дагы айтып кеттим, эгерде ушул жарандар ушудан корко турган болсо, мында укук коргондор турат. Эгерде бизге бергенде биз буга чейин бул нерсени айыл өкмөт мырза, мен сизге айыл өкмөтүнүн компетенциясын, айыл өкмөттүн функциясын окуп берейин. Мына 54-чү беренеде жазылып турат, сиздерде мынтип жазылып турат. Караңыз. Айыл өкмөттүнүн башчысынын ыйгарым укуктары 7-чи пунктунда мынтип атат.
аймакта курулуш курууну башкы планга иштеп чыгып жана жүзөгө ашырат деп атат. Архитектуранын жана шаар куруунун ченемдери менен эрежелердин сакталышына контролду ишке ашырат деп атат. Силер кыласыңар деп атат бу жерде. Биз айткан жок, силер кыласыңар деп аткан жерибиз жок. Эмнеге силер арызды бирөөнүн арызын күтүп атасыңар? Эмне үчүн силерге ояктан келип силер азыр бу жерде мындай элди дүргөлөп атасыңар? Мына биз келип кеткенбиз. Бир эмес 3 жолу келгенбиз. Урмат жарандардан дагы сурайлы азыр. Өкмөт мырза. Кана бир биз 3 жолу келдик буга чейин. 2 ай мурда мунун тосуп атайын келип туруп. 2 айдан бери эмне кылып атасыңар? Бул ким болбосун, булар ким болбосун, бардыгы ушул жерде өзүнүн укугу бар. Арзанган укугу бар. Улбек мырза, мен сизге дагы айттым. Мен сизге дагы айттым. Биз ошол жактан жок, сиз ондай сөздү неме кылбаң. Арызы болсо дагы, болбосо дагы мына айыл башыбыз жаңы турат. Эгерде ушул жар бирөө жарым бул бизди мынтода дегенде биз буга чейин карап урматтуу айыл өкмөт мырза, мындай так суроого так эле жооп бериңиз. Сизге сен деле тартып турбайсыңбы? Сизге айыл өкмөткө назар ете бербестен. Айыл өкмөткө айыл өкмөттүн жерин айыл өкмөткө бирөө келип арызданса карайсыңарбы? Мен айтып атамын. Арызсыз дагы, ооз-2 дагы жөн кайрыла турган болсо биз карайбыз. Биз карайбыз. Мен айтып аткан жерим жок. Сөзсүз арызданса карайбыз. Бирок жергиликтүү жердеги жарандардын бизди ушу маселени чечип берсин деп биз ушу жергиликтүү орган иштеп атабыз. Түшүнүп атам. Мен азыр дагы сунушту айтып атамын. Ушул нерсени тез күндөн ичинде мына бүт органдар турат. Биз жалпы карайлык. Булардыкын карайлык. Жок. Негизинен карайлык. Караңыздар. Арабан боюнча караңыздар. Арабан боюнча каралып атат. Мына жердеги мыйзамсыз курулуштарда аныкталып атабы? Мыналар мыйзамсыз экен, мыйзамсыз экен? Бүгүнкү күнгө карата азыр ар бир курулуш чектерин аныктап, чектерин мүмкүн мына болчу 2 метр чыгып кеткендир. Бул 2 метр чыгып кеткендир. Ошол жерди сервитутун аныктап, бул эми общий пользование жол сервитут болуп турат да, немедечи, Госакта. Ошону аныктап, тиешелүү ошол азыр эми бүгүнкү күндө мыналар бардыгы жеке менчик болуп кеткен да үйлөр. Жекмен мүмкүн өзү менен салгандыр, мүмкүн бир документи бардыр. Ошону аныктап туруп чара көрөбүз деп атабыз. Мындай кылалы, сиз ГУАСктын функциясы. Сиз мына курулуш тармагын көзөмөлдөйсүңөр. Жеке турак жай курулуш тармагын биздин март айынан бери, 23-жылдын март айынан бизге сиз жерди аныктабайсыз. Сиз курулушту аныктайсыз. Сиз жер жөнүндө сүйлөбөй эле коюңуз. Ооба, эгерде эми мындай кылыңыз, өзүңүздүн функцияңызды сиз адамдарды манипуляцияга башына айландырбаңыз. Сиз айыл өкмөт жерин аныктайбы, аныктабайбы, сиздин башыңыз оорубайт. Сиздин функцияңызда курулуш мыйзамсыздыгын аныктоо жана ага чара көрүү. Сиздин 149-берене ГУАСктын 461 пунктунда так көрсөтүлгөн. Сиздердин функция жобоңуздарда кандай чара көрүш керек экен? Мыйзам чегинде ошол 149-беренени аткарып бериңиз азыр. Курулуш аныктап бериңизчи, мыйзамдуу курулуш ушул жерде. Мыйзамдуу курулушту аныктоо үчүн мен бунун документин алышым керек. Мына үйдүн сизге ким тоскоол болуп атат? Алам, аныктайм азыр. Карайбыз, чакырабыз. Азыр мыналарды эч кимиси жок болуп атат. Сиз документиңизди алып келесиз. Чыкмай турулар деген. Бу кошуна хаммасы мен менен жакшы. Бу чөтө акча жакшы. Курулуш чектерин мен тиешелүү документтердин негизинде карайм. Ооба, муну көрүңүз, мунун документи бар бекен, мунун документи бар бекен сураңыз. Сурап атам. Сизге ким тоскоол кылып атат? Сурап атам, сиз документиңизди алып чыгыңыз. Мына, урматтуу жергиликтүү бийлик, урматтуу Аки мырза, мына президент кандай саясат кылып атат? Камчы Кыдыршаевич коррупционерлер менен кандай күрөшүп атат да? Баары бүгүнкү күндө абдан мындай аракети күчүп болуп атат. Эми жергиликтүү бийлик силер ушул жерде жарандарды президентке чейин кайрылтпай, жарандарды ушундай бюрократиядан арылып, ыкчам, мыйзамсыз нерселерге тездик менен чара көрсөңүздөр болбойбу? Мына Нурдан Орунтаев деген мырза сиздерге жетекчи болуп келди. Бишкек мэриясында кандай порядоктук алып келди? Не кандай гана мыйзамсыз курулуштарды азыр мен сизге сүйлөбөйм. Мыйзамсыз курулуштарды кандай бүгүнкү күндө Орунтаев чара көрүп порядок салды Бишкекке. Эми ошол кишиге азыр кайрылалыбы? Ушул маселеде силердин жергиликтүү бийликте ошол Арабанда ушинтип турушат депчи. Ооба, кайрыл мен зама сенге. Бул мезгилге чейин эч кандай билдирүү, битте менге кемеги. Арыз түшкөн эмес бизгечи. Мына бул арыз болуп эсептелет азыр. Азыркылар эми арыз болуп эсептелет. Азыр ар бир тургундун бул домдагы азыр бүгүн аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Толук жеке менчикке берилип кеткен Түркбаев Талайбек Өмөтович. Талайбек агай, бизге ГУАСктын 149-чу ыйгарым укугун аткарып берип коюңузчу, өтүнүч. Макул, мен бардыгын аныктап, тиешелүү документтер. Бизге азыр аткарып бериңиз. Тиешелүү документтерин карап, азыр аныктап, азыр аткарып бериңиз. Акты жазып, бизге азыр ошону кылып бериңиз.
Азыр эми документтерин алып чыгып мен тактап басам кандай. Урматтуу аким мырза. Чара көтөрүп бериңиздер, ыкчам. Sonra köradi. Bizden de bağlı. Эми мындай да, ыйгарымдуу орган буларчы. Биз дагы Жапаровдун, Ташиевдин саясатын колдоп атабыз. Мына бузуулар боюнча иш болуп атат. Единственно мына факт боюнча азыр биз көрдүк. Мынага эми түшүндүрүп айттык. Мына бул общий пользование жер болсо, мында кылганыңыз туура эмес. Үйдүн ичинен киргизиң деп айттык азырчы. Бул эми өзүнүн компетенциясына ылайык немени текшерип, бүт баардык чараны колдонот. 149 берене боюнча турабы? Айыл өкмөт сен немени бер. Буларга Жок, битте менге эмес да, хаммага. Бизге бардыгына берет. Бардыгына берет. Бизге азыр мына курулуштардын мыйзамдуулугун аныктап, муну анан жалпы Араван боюнча аныктай бериңиздер. Бизге азыр муну эшикти мыйзамдуулугун аныктап, азыр ушул жерде эки эле маселени, ушул экөөсүн эле. Бизге ушуга карата чара көрүп бериңиздер. Мыйзамдуу документтерин көрсөтүп бериңиздер. Бул маселе боюнча мына ыйгарымдуу органдар азыр чарасын бүгүнкү күндөн баштап азыр сурайбыз. Бул жактыкын алып турабыз сизди. Эми күтүп турбун, алар жок экен. Сиз алып чыгыңыз. Жок, хамманыкин тең кылыйын. Мен алып чыкпайбам. Хаммага тең ишлесин мыйзам. Хаммага тең мыйзам ишлесин. Немеге битте менге осулады? Мен сенге Тажикстандан кеппамын. Жол курулмаларын бузуу боюнча ички иштер органынын өзүнүн атайын ыйгарым укугу бар. 177 беренеде. Кандай чараларды көрүп, кандай штраф саласыздар буларга азыр? ГУАСК менен кошо. Жолду казып таштаса, сиздердин атайын жободо көрсөтүлгөн. Жок, кайет казып. 170 беренеде, 177. Жолду казгандыгы боюнча аныкталса. Азыр документти көрсөтпөйм деп атат. Азыр документтерин көрсөтсө анан кийин чара көрөт. Ошо кыймылдай бериңиздер, ишиңиздерди кыла бериңиздер, анда биз күтүп туралы. Жол эмес. Общий Ооба, сону түшүнмөйөптү да. Ооба, общий пользование. Мен азыр бир маселе да, айыл өкмөт. Мен Насыр. Теширип болгонмун буну, общий пользование. Мына бул общий пользованиедагы жалпы коопсуздук үчүн болгонбу, неме үчүн болгон мына ал? Эми урматтуу аким, ушул эми уяттайм. Шуну жалпы коопсуздукка кылып берди деп. Көрөрмандар эмне дейт эми? Жок, буну айткан жок, мен вараттан айттым. Вараттан боюнча маселе болот. Мынаны сиз мына айтып, ким эжеге айтты Гүлчахырга. Мына туура эмес кылып. Буну жоп беремем. Мусулмандар буну биз беремем. Мыйзам баары ишлесин, баарынкини бүссүн. Немеге ук келип битте менге келесе. Мына муну текшериңиздер, муну текшериңиздер. Баарын текшериңиздер. Мен өткөн сенден келген, ону бүзгөндөн кийин кайрылганмын. Генеральный прокуратурага жазганмын. Hiç et büzülgen yok. Koşlarım ayttı. Gülçara Xon, bop, hop. Men karşı emasmin. Tekşersin, bunu da tekşersin. Пожалуйста, ayt. Men makulmun. Tekşersin. Бирок азыр мына жолду биз буга чейин ачтырганбыз. Кайра тосуп алып турсуз. Ошону кайра Да, мыйзам баардыгы тең ишлесин. Бир чекеде биттенкини биз. Баардыгы иштесин, урматтуу аким. Мен өзүм биз беремин. Бул кишинин сөзүн да угуңуз. Мен өзүм биз беремин. Единственный маселе менге ишлемесин мыйзам улук. Сиз мынаны жаап салың. Хамманы бир чекеден бүссү мен эм ёпаман. У проблема эмес. Биттентасынкини бүздүрүп кет. Эркемисан биттентасынкини бүздүрүп кет болмаса шунчалык зор. Кайякта көрсөтүлгөн ошол? Жителдерин чогулушкылсын аларчы кылып. Азыр мындай кылачы. Жакшы нерсе айтып атасыз. Ыйгарымдуу кылсын. Урматтуу, аз токтоп туруңуз азыр. Бияка суроо берип алалы. Урматтуу Залым аким, сиздин атайын ыйгарым укугуңуз мыйзамда белгиленген. Сиз айтып атасыз, могу жерди айтып атсак, сиз азыр айтып атасыз, мунулар Эгер эми ар түрдүү ситуация болот, көрүп атасыңыз заманда. Мен айтканым, бияка акимге чейин барып арызданбады беле? Арызданган жок, азыр ишин мына боюнча, мына варата боюнча биз эч ким арызданган жок. Мен азыр сенен уктум. Сиз бул жерге билесизби? Бул жерде жолда могу жерде ачканыңызды билгенмин. Азыр буям айтам, бу айыл өкмөткө кайрылып атат. Проблема эмес сенге. Давай бошкалар келем биз. Битте менге келме. Мен макулмун. Давай бүз хамма, сен битте менге көрсөтсөң. Мен сен неме меникин бүзөп саны. Биз албайбыз. Биз бүзүп кетпесең, тооруму? Өткөндө сен келип кеткенден кийин айтты адамдар. Улук акча алып келди деп айтты. Мага айтат. $20,000 алды, $30,000 алды деп айтат. $50,000 алды деп айтат. Көрсөтүп бергиле ошону. Хамманикин тесиртирген адвокатым. Эч кимдин документи жок. Мен жазганмын генеральный прокуратурага. Немеге бүзмөй апты? Сен билмейм, бер аз сабал мана адамдарга бер, битте менге айтмастан. Неге? Эмне үчүн аракет кылбай атасыңар деп айтып атабыз айыл өкмөткө. Кандай аракеттерди көргөдүңөр? Ошондон кийин деп атабыз. Проблема эмес. Ачыңыздар, жолду ачыңыздар. Сиз
Гүлчахыр ажы. Мисалды адамlar. Гүлчахыр ажы, сиз тапкан экенсиз. Мына жарандардын укугун тебелеген. Yolg'on söyleme. Hammasının naryoqdan yolu var. Sen hadi mengacha pretenziya qo'yaverma ulug'. Sen ham odamsan, men ham odamsan. Yo'q. Общий пользование sen uqmaysan mana. Вопрос задаваешь, uqmaysan bu. 8 metr yer bo'yicha ulug' tushunyapsan. Bu o'lcha 8 metr yer chiqamikin. Qayerda ko'rsatilgan qancha metr yer? Men advokatim tekshirilgan. Arxitektura qancha metr yer bu yer? Tekshirilgan men advokatim. 8 metr deydi. Qana. 8 metr. Men nimaga Ay ne üçün siz aytib o'tasiz, gördüngüzmü? Aytib o'tmayın. Yo'q, sen menga avval bunu dakansa bil 8 metr. Men bilmasam, bilmasam suylamayman. Ay nega aytmaysan bular? Men advokatim aytgan. O'lchagan, hamma qo'shlar men ustimda yozgandan keyin qancha metr mo'jul? Sen kelib buzib ketgandan keyin kim qiladi? Temlidi, jalqini ko'rib o'tasizlar da, prosta o'zlari mashtag'lar barda. Mashtag'a solib turib tekshiriladi. Mashtag qancha? Tekshiringizlar hozir. Ha, 8 metr. Sen buzib ketgandan keyin biz ham advokatni olib ish qilganmiz. Hammanikini zakonni. Hech kimni qo'shini dokumenti yo'q. Nimaga ularnikini buzmaydi? Men tushunmayman. Tekshiringizlar, jalqisini tekshirib. Bitta qo'shinikini men o'zim buzib beraman. Ismini qaralish kerak. Problema emas u. Jo'nda kelib turib bekatchimasiz kerak. Bu narigi qo'shnilarim o yoqda yo'li bor, ulug' sen ha deb hammani topgan ekansiz desam, bu qo'shnilarning bu yoqda yo'li bor. Ustuna bo'lmay, pismini qayriladi. Hozir bunday bo'ladi-da. Ustuna qarasa, men sizga qayra savet beraman. O'sha yoqqa borib pismini qayriladi. Siz yuristsizmi? Siz Gosregistrning yuristi? Siz Gosregistrning yuristi bo'lsangiz aytsangiz, bizga mizamni ko'rsatib bera olasizmi? Jarandарды qabul alуу, qayrilуу жөнүндө атайын мыйзам бар Кыргыз Республикасынын. Ошо мыйзамда көрсөтүлгөн. Жаран 3 түрдө кайрылат. Кат түрүндө, электрондук түрдө, ооз 2 түрүндө. Үчөө тең мыйзамдуу болуп эсептелет. Сиз каяктан айтып атасыз? Кат гана кайрылат, анан биз ошонун негизинде карайбыз деп. Мына кайрылып атат, ыйлап атат. Буга чейин 4 жолу келип жер тартканбыз. Аныктап отурасызбы? Мен кайрылганмын, немеге бүзмөйм? Меникини эмес. Мына неге бул да кайрылыптыр? Мана ашыган незаконный. Пожалуйста, биз көрүп текшертсин, кайрылган эмесин. Келген документин текшеришкен, незаконный чыкты документ хаммасын. Жок жерде 5 мүнөттөн мени мынаны бузуп бер деген ал болбойт да ал нерсеге. Сиз буза да албайсыздар. Сиз аныктап бериңиз. Сизге ким бузуп атат? Аныктап бериште бизге кирбейт конституцияга. Кимге кирет? Госрегистрге кирбесин. Мен билбейт экенмин, кадастр. Жер адреси сиз билбесеңиз анда биз сиз район боюнча жердин башчысыз. Мыналар айтты. Азыр кадастр жерди такта берсе, баягы эмес боюнча арызды булар кайрылыш керек. Силер тактап турбайсыңар жерди. Биз мисалы үчүн жарандарга тийиштүү иш кагаздарынын негизинде гана өздөрүнө тийиштүү гана территорияны тактап беребиз. Анан анын мыйзамдуу жерин аныктап бериңизчи азыр могу жерде. Айыл өкмөттүн жерин аныкташ үчүн аяка барыш керек да, полностью документтерин алышым керек булардын. Бул жерге тиешелүү документи бар жокпу? Биз таксимен барып келелиби кандай? Жок, аны айыл өкмөт өзү бериш керек мага. Мына менин документим ушул жерге деш керекпи? Кана, ошо негизинде аныктайсыздар. Кана сиздин документ. Жок десем кантип аныктайсыз? Мындай да. Азыр маселени чечкени келген болсок, маселени чечишибиз керек да. Сизге вакыт берсин, айтты. Мен азыр дагы ушул убакыттан пайдаланып, силердин кайрылууңарды как арыз катары кабыл алайлык. Бул жерде мына өзүбүздүн бүт тийиштүү органдар менен азыр ушул жерде документтерди бүт бардыгы менен бул кайрылып келген немесин калайлык, бардын карайлык ушул жерде чечип берелик. Бүгүнкү күндүн ичинде жеткирбесе чечип берелик. Бузуш керек болсо буну бузуштундан мыйзамыбыз өзүнүн жолунда болуш керек. Сиздин жериңиз үчүн сиз ушул жерде айыл өкмөт кабинеттен могу жака кичине аралап койбогондугуңуз үчүн бизге кандай күч келди? Бишкектен келип, ушул баягы жер кайра тосулуп калды. Баягы жер баягыдай болуп калды кайра деп ыйлаганынан булар уунчуга албай, сүйлөй албай калгандыгынан биз кайра келип атабыз. Жооп берейинби? Улуубек мырза, мен дагы айттым, телефонда ham чалып айттым. Азыркы жерини чечкиле деп атат да, ошол жакта келип бар болгон, ошону айтып беребиз мына. Ушундай күйүп атасыз, сизге рахмат. Жергиликтүү органга кайрылдыңбы? Эгерде кайрылбаса, мен ошого барып туруп, мен ого дагы ушул суроону берейин дешиңиз керек эле да. Кабинетти бизди иштесин деп кылган. Кабинетте мен отурган жерим жок. Кабинетте отуруп алып иш кылабыз кагаздар менен. Муну мен азыр чечүү жолуну өткөрөлдү таза. Тегиз бардыгын карап туруп. Тегиз үчүн канча жыл кетет билесизби? Жок, мен жооп берейинби? Жок, мен жооп берейин. Керек болсо 1 жыл иштейбиз. 1 жыл. Азыр муну 1 жыл ушул жерде турабы? Могу жактан скорый болуп калса эмне кылат? Тез жардам өрт болуп кетсе кантип кирет машина? Улуубек мырза, сиз провоцировать ете бербеңиз. Жок, мен реалдуулукту сурап атам. Сыйлап айтып атам. Өрт коопсуздугу. Болуптур. Мен тез жардам коопсуздугуна кантип жооп бересиңер бу жерге? Туура немесин айтып берейин. Мен бул жак айтып атат. Кээ бир көчөлөрдө ушул баардык ушул коопсуздугуна дарбазаны бир коюп алышкан. Ошол мааниде айтты бул кишичи. Азыр айтып атам, мына урматтуу айыл өкмөт мырза. Мен айтайын, азыр чыгарайын, бар чыгарайын. Мына жака тез жардам кире турган болуп калса.
Кантип кирет? Sizin vопросыңыз именно şu da. Тигилердин нар жакта жолу бар деп мен дагы айтып атам. Өткөндө дагы айтканбыз. Жок. Мен жалпы айтып атам, жалпы. Мана о 8 метр. Сиз баягы эле сабак болуш керек болчу сизге өзүчө мындай. Менге сабак болгон, бүзгөнүмдеки кошларым. Кантип тостуңуздан кайрамы ону? Кыларын деди. Ашы кошлар чакырып чык, сенге арзланган кошлар. Сен чакырып келмейапсың да. Биздин үстүбүздөн бул маселени качан баштаптыр? Баягы күнү бизге жала жаап медиктердин иш козгогон күнү, мени камаган күнү, эртеси чыгып мына жерде коштолорго, тиги магазинчилерге барып туруп, Улукбегиңер көрүп атасыңар, эч кимге эч нерсе кыла албайсыңар деп эртеси келип мону тосуптур. Аптяш кошлар, эмесе унака сүйлөсөм. Магазинчилер айтып атпайбы? Аптяш магазинчиларды, апте. Азыр мындай кылыңыздар. Принципиалдуу турдө урматтуу Замакин мырза, мыйзам чегинде мыйзамдын үстөмдүгүн көрсөтүп бериңиздер. Шунча кыргыз эли, мына жогорку бийлик көрүп отурат бул нерсени дагы. Ушул нерсеге чара көрүп албасаңыздар, анда биз кантебиз? Менге чара көрүш керекми? Азыр айттык, айыл өкмөттүн өзүнүн маалыматты берет. Булар мыйзам чегинде да ишти баштаган. Мына айыл өкмөттүн ыйгарым укугунда айып салуу каралган. Айыл өкмөт дагы, ГУАСК дагы, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү дагы бузуулар жөнүндө кодекске таянып туруп, мога азыр 149-берилген боюнча бияк чараны көрөт. Көрүңүздөр, чара көрдүрүп бериңиз, көрөлү. Менге битте менге көрөсүн экен, мен түшүнмөйаппа. Өздүгүн тактап, ооба, чегин тактап. Хаммага көрсүн. Тактагандан кийин действительно мынау жигит, же мынау менге асыл орасы 20 метр теке болот. Чекеттир деп туруп, бир так жана так ошол акты БСО жазылат бизде. Ооба. Акт жазылат, эскертме жазуу берилет. 10 күндүн, 3 күндүн ичинде же 5 күндүн ичинде бузсын деп турупчу. Эскертме жазуу берилет. Жок, ошо мен неге таң калып атам? Азыр сиздер шу ойдон кайра кетип калган турасыздар. Мен мыйзам чегинде аракетиңиздерди көрүңүздөр деп атам. Бул маселени Замакин арыз катары кабыл алайын деп. Акт түзбөйсүздөр, эмне кылып отурасыздар? Жок, азыр жазат да булар. Мына күтүп атабыз ошону биз. Сиз акт түзүңүз. Бериңиз билдирүүнү. Мен ар бир жаранга битте менге эмес да түшүнөпсам, сен мана заттыр биз кеткенден кийин баарына түзүңүз, араван боюнча. Араван боюнча эмес, бүгүнкү биринчи түзөм. Бул бүгүнкү мыйзам бузуу боюнча тактап туруп, аныктап туруп, өздүгүн тактап туруп, себеби жер эгерде юридикалык жак болсо өзүнүн ИНН менен, жеке жак болсо пин коду менен айып салып, мынанча айып салынат. 55 эсептик көрсөткүчтөн 170ке чейин кыласыздар. Жок, азыр бизде неме 30 эсептик көрсөткүч жеке жактарга. Жеке жактар. 10 эсептик көрсөткүч. Ошону эсептик көрсөткүчтү тактап, акт эскертме жазуу и плюс протокол токтом чыгарылып, ошондой кылат. Өзүгүн тактап. Азыр деген жакта баарына салсын, Улукбек, азыр мүмкүн бизге президенттен уже билди, только мени келгениңгечи уже. Сиз эле кыйын экенсиз таравында. Эч ким жергиликтүү бийликтин колунан эч нерсе келбей атты. Yolga сүйлөмө, боптума? Немеге башкаларкин сүйлөмөйапсың? Айыл өкмөт мырза. Немеге башка кошлар сүйлөмөйапсың? Биз заманда бар жооп берет. Бул деле азыр нарушение булар такчаса. Штраф салат. Бир жаранга жергиликтүү целый айыл район эч нерсе кыла албай турасыздар да. 20 сотый эши бар дейт. Мунака кыласың. Азыр неме? Бизде мындай да азыр эч өкмөт неме азыр бул жактын. Роса акчаны жакшы жеп Гүлчахрабы атыңыз? Бөлүшөйбүз, сизге дагы керек акча? Жок, менге керек эмес. Сен роса жакшы жеп апсың. Бөлүш бербейм кичине. Сен ашы мыйзамга башыга сам өзүң. Өзү сүйлөйапсың, өзүң ответ эштебейапсың. Бүз мана улук хамма кошулатын бүз деппен. Немеге мен асыл ясам. Мунулар кылсын ошону. Айткадым, мен бота. Айтып атпаймынбы, мен айтып атпаймынбы? Мен өзүм бүз беремин, биттер алып сен мындай бинаса сал. Сени она тукканы Кудайга карап иш кылган. Жок, азыр мына жерде акт түзүңүздөр бизге. Биринчи мыйзам. Бул жерде жерди аныктап, жолго канча бөлүнгөн, ошону тактап туруп, ошондо Ажыбаев Тажыбайдын курулушу канча метр чыккан. Биринчи ого салып, анан экинчиси бир жерде бир канча жаранда турабы жашоочу. Ошолорго салып, и бул кишиге дагы чыгып кеткен. Урматтуу Нурдан Орунтаев мырза, сиздин Аравандагы кызматкериңиз, Ош облусундагы кызматкериңиз бүгүн айыл өкмөткө өзүнүн ыйгарымда көрсөтүлбөгөн нерселерди айтып, тапшырмалар берип атат. Жерлерин аныкта, штрафты сал деп. Бирок өзүнүн функциясы, мен салам штраф. Өзүнүн функциясы эмне экендигин бир түшүндүрүп коюңуздар. Сиз азыр жер эмес, сиз курулушка аракет кылыңыз. Сиз чара көрбөйсүзбү? Мына нарушитель турат бу жерде. Курулуштагы ошол жерде канча метр кирген, канча метр ал кирген, канча метр ташмат кирген, ошону аныктап туруп, тиешелүү документтердин негизинде кирем. Мына нарушитель турат. Мен өзүм
Нарушитель турат могу жерде. Мен тостум муну мен кылдым деп атат. Мага документин көрсөтүп көрө элекмин мен бул ишти. Жок, муну жерде мен кылдым, муну жерде мен кылдым деп атат. Не кылыш керек? Сен бошкаларды ham ko'r, iltimos, hozir menga Азыр сиз men ko'rsataman, boshqalarga ham ko'rsin. Yo'q, хорошо, boshqasini ham ko'radi. Ko'rsin, давай. Men Азыр биз эгерде сиздер могул аракет боюнча могул аракет боюнча чара көрбөсөңүздөр, кылмыш жаза кодексинин 212 беренесинде жергиликтүү бийликтин функциясын аткарбагандыгы үчүн чиновниктерге атайын кылмыш жаза каралган. Ошон үчүн азыр биз сиздерге болбосо арыз жазабыз. Мейли, баардыгын айтып атабыз, улук мына. Азыр көрдүк мына, айттык буларга. Урматтуу Замаким, азыр органдар чараны көрөт. Урматтуу Замаким мырза, мына сизге Кыргыз Республикасынын мыйзамын окуп берейин. 212 биринчи дроп 1де жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөө. Мына кызмат адамы же жердин ээси тарабынан жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөсө дейт. 300дөн 700 эсептик көрсөткүчкө чейин жергиликтүү бийликке, чиновниктерге штраф салынат. Жергиликтүү бийлик мына турат. Керек болсо кызматтан кетет. Болуптур, эми тийиштүү ыйгарымдуу органдар бар. Ошолор чара көрбөсө, андан биз дагы чара көрөбүз. Мына көрбөй атпайсыздарбы азыр сиздерге? Нарушитель турат. Мен булдум, муну мен кылдым деп атат. атат. Сен айтканда аз болсо азыр чара көрө албайбыз. Азыр булар териштирсиңиздер, ошону кылбайсыздар. Булар өздөрүн Сиз башка күнгө жылдырбаңыз азыр. Мен буларга азыр сразу бүгүн териштирген, булар документти көрсүн. Урматтуу Замаким мырза, мындай болуп атат. Биз сизге мыйзам бузуу фактылары болгон жерди көрсөтүп берип атабыз. Рахмат, айтып атасың. Мыналар эми ушул жерде өзүңүз көрүп аткан жерде азыр кантип чара көрөбүз азыр? Азыр көрөсүңөр. Мыналар териштирсин. Мына процедура мыйзам турат. Баштагыла мына. Процедурасын айтып берейинби? Сиз сураңыз, документи бар бекен? Сурап атам, документти бериң деп атам. Мен бермеймін, хамманыкиге иштесин мыйзам. Өздүгүн тактаңыздар анда, канайым. Өздүгүн тактаңыздар. Хаммаге иштет мыйзамды. Сизден баштайбыз биз. Жок, мен жолду тосуп, кандай болорун көрсөтөбүз сизге. Көрсөтүп келгенсен ham шуна халгача. Давайте, мындай кылыңыздар. Урматтуу Замаким мырза, процедураны документтерин көрсөтүңүздөр. Документим апчы басам, бүссүн башкалар экен я. Өздүгүн аныктоо үчүн анда чакырыңыздар ички иштер министрлигинен. Сенге жазганlar, чакырчы, сенге жазыпты, кошлар, чакыр. Четинен сүйлөп берди мага баары. Чакыр. Кана айтпайсыздар, тактабайсыздарбы өздүгүн? Документтерин көрөсүздөрбү? Убакытты сойбой эле коелу. Өздүгүн тактап, азыр аракет кылыңыздар. Биз сиздерге укук бузган фактыларды жеринде көрсөтүп берип атабыз. Паспортуңа да катышкын. Акт түзүңүздөр, протокол түзүңүздөр ошого. Өздүгүн тактап документтерди алып бериңиздер. Паспортуңузду алып чыгасызбы? Ушул жерден замещающий участковый болгон аймактык көчүсү. Аты жөнүм лейтенант Капаров. Паспортуңузду алып чыксаңыз? Алып чыгам. Алып чыгыңыз, тактап алайлы өзүңүздү. Mana qo'shim ham pasportini oling. Dokumentini tekshirsin. Buni ham dokumenti yo'q. Men sizga aytdimda, men ma'shattaman, men olib chiqaman dokumentini. Mыйзамды сурап атам сизден. Алып чыгыңыз. Мындан 2 ай мурда дал ушул жерди мурдагы калыбында кылып туруп бул жерден өзүнчө лесин сакылып, мондай дарбазаны коюп тосуп алыптыр. Араван районунда ушул жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар бир ушул айымга, бир аялга мындай чара көрө албай атабы деген таң калуу болуп атат да. Салам алейкум эке. Сиз кайсы үйдө жашайсыз? Ананда. Бул үйдө? Могу жолдон өтө алып атасыздарбы? Өтүмө кудура бериятмын стока бир. Уруш бере барат. Болларды ham Урматтуу Аким, келиңиз, сиз бул коопсуздук үчүн деп аттыңыз эле баятан бери. Келсеңиз, коопсуздукту угуп коюңуз бир. Урматтуу Аким мырза. Жүрүңүз, Акимге өзүбүз бараланда. Жок, эми талап кылышпайт. Аким, Замаким айтып атат. Муну коопсуздук кошуналарынын коопсуздугуна ойлоп тосуп коюптур деп атат. Мана болганда 91-жылы көчүп келгенбиз mana shu uyga. Bu 2002-yil көчүп келген бери. Mana shu yerda mana qo'shnilarim мына урматтуу ГУАЗ угуңуз мына КамАЗ машинада, сизге арыздануучулар olib kirib ko'mir машина tushirardik. Mana shu yerda. Shu mana жол беле бул жер? Yo'q, dashtga yo'l, tepi yo'l edi. Бул жакка сиздер ушул менен каттачыңыздарбы? Азыр өтө аласыздар бу жерден? Баратаны чоо койдуңарбы же кандай койдуңар? Кайсыны? Ким койду му баратаны? Бияк койду. Силердин уруксатсыз.
Уруксат сурадыбыз сизден, койсоң болобу дедим. Сен киресиңер, кирбейсиңер? Ben kirmeyeyim biz. Nimaga deganda 2002-yil kelganda bolani urush yuravergandan keyin biz narani eshik ochib olganman men. Oldindan bor u eshigingiz. Yo'q, oldindan yo'q. Siz 2002-yil kelgansiz margan. Siz Xudodan qo'ching. Soyuzda qoldim. Yo'q, siz Xudodan qo'rqing. O'tgan ham xuddi siz yomonlab chiqasiz. Aylokmat, kelingiz. Nasır berken? Sen kuyki Siz hali bolalar, men kuymeyman men sizga. Nasır? Mana ke. Gördün mü? Bulcak hazır ayt otat. Mına жақында қойып алып тұрғаншы. Лучше алдырып эле сал. Все. Жоқ, алып салабыз, азыр биз вопрос жоқ. Алып салаң. Бардыгы бузатты. Сиз кем муксуз болот. Азыр мына боюнча кем? Мен кene өткөн айыл эч ким бүзмөгөн. Негизи кантип бул жактан каттайт, наркы кошуналар. Hozir hech kim qatnamaydi bu yerdan. Yolg'on gapirma. Ya Solihaxondan necha marta urishdi, so'kdi. Solihaxon meni eshigidan chiqib yurdim, meni uryapti, so'kyapti deb. Qayerdan qatta o'tasan unda? Ha men eshigim bor, narda mashinamda naradan eshik ochib olganman men. Mana ana shu 2091-yilda eshik ana shu eshik. Ha, жолуңуз болсо болду деп койбойсуз? Yo'q, турусын айтып. Айла жоктон ачып тур жолду. Нар жакта жол барбы? Чечебиз маселени. Хорошо, мына бул мыйзамсыз экен, анда силердин рухсаттар салыптыр. Анда алдырабыз буну. Все. Давай, чара болду. Мына ГУАЗ мына. Бузабыз мына. Болуңуздар азыр. Акт түзүңүздөр. Штраф салыңыздар. Мына мен шудан пайдаланып кылайчы. Мынаны кана. Ama uzunlar. Dokumentleri geçirdik ya. Урматтуу ГУАЗдын өкүлү, сиз мындай кылалы. Сиз коомчулукту мындай башына айлантырбаңыз. Өзүңүздүн ишиңизди анан кыла бериңиз. Бизге мынау жердин мыйзамдуулугун жана ушуга карата мыйзамдуу аракетти кылып бериңиз азыр. Биз сизден ошону өтүнүп атабыз. Сиз бул жактагы кошуналардыкын, анан алардыкын, булардыкын кийин кыла бериңиз. Бизге муну эле аныктап берип коюңузчу, ушунча кишини күттүрбөй. Урматтуу Нурдан Орунтаев мырза, Госстройдун саясаты кадрдык реформаларга муктаж экендигин дагы мына ушул акыбалдан биз сизге кайрылып кетебиз. Анткени азыркы аракеттер алардыкын, булардыкын арабан боюнча мен аныктап келишим керек, анан антишим керек, мынтишим керек деген нерсе болбошу керек. Туура түшүнсөңүз, урматтуу Улукбек, бул жерде азыр айтып атат. Сиз эмне үчүн тиги кошуналардыкын чогултуп деп атасыз? Общий жол деп атат. Общий жолго бул жараны айтып атат. Мен дагы бузганмын. Булар да кайрылсын, ошонун негизинде сиз аракетиңизди кыла бериңиз. Бирок биз сизге мына жерде айтып атабыз. Бул жерди кылып бергиле деп атабыз. Азыр мен жарым саат болду. Менин жанымда турасың. Подвалына кирип кетип документин алып чыгам деп. Мына 20 мүнөттөн бери алып чыга элек. Мен сен менин жаныңда турам го. Алып чыксын, азыр ошону күтөйүн. Көрөйүн дагы, ошого карап туруп жумуш кыламбы менчи. Анан кийин кылыңыз, ошо күтүп атабыз сизди. Провокация кыла бересиңби жөнүндө? Мындан азыр чыкты. Экөөбүз карап турабыз го мына. Тартып коюң, чыкпай атат, экөөбүз карап турабыз. Мына ички иштер кызматы турат мына. Алып чыгып бергиле онда. Жетелеп же болбосо. Ички иштер кызматы эле мен кирип кеттим, болуптур алып чыгам деп кирип кетти азыр. Алып чыкса, мен азыр акты жазып, буга предписание негизинде айып салам. Канча сом айып салынат? Бул жолу. 149дун Канча курулушты аныктадыңыз? Канча айып саласыз? Ар бир курулушка, ар бир мыйзамсыз курулушка өз-өзүнчө айып салынат, билесизби? Билем. Жок, булар битте менге салат. Sen kelip bitta menikini büzüp ketsen bu bitta menga solar. Qolgan hech kimkini buzmaydi, chiqolmaydi. Азыр укук бузуучу айтып атат. Муну мен кылдым деп атат. Ушуга чара көрүп бериңиздер. Жок, мыйзамсыз курулуш. Пока эч кандай документи жок. Болду. Азыр барып жазам. Ар бирине бул дагы мыйзамсыз, бул дагы мыйзамсыз болуп эсептелеби? Азырынча эч кандай документтерди көрсөтө албагандыгы үчүн мыйзамсыз болуп эсептелет. Экөө тең. Подвалда болгондугу дагы жагы, үй жагы. Эми бир эле жаранды кылып атпайбы? Бир эле. Жок, мунун дагы бул өзүнчө да. Бул курулуш өзүнчө курулуш. Бул курулуш өзүнчө курулуш. Жеңил капиталдык болуп эсептелет. Ошо курулуш ошо мен азыр 5 сотик чегимдин ичинде деп атат. Ошо бир Жок, бул жерде анткен жок. Айыл өкмөт менин жерим деп атат. Бизге карайт деп атат. Айыл өкмөттүн жерин азыр сервитутту булар аныктап атат. Азыр бул жерде булар айтып атат, мыналар чийме боюнча булар. Тактабайсыз бияктан. Sen bilesen, şulasam ya. Азыр эжен азыр мага курулушка тиешелүү эч кандай курулушка тиешелүү документти көрсөтө алган жок. Ошон үчүн мыйзамсыз курулуш деп 144-тün негизинде гана мен айып салам азырчы. Урматтуу ГУАЗдын өкүлү, Госстройдун өкүлү. Биз айтып атабыз, сиз жерди аныктабай эле коюңуз, сиз жерге тиешеңиз жок. Мен ошону айтып атам, азыр пока мен жерди аныктабай туруп, пока архитектуралык курулушка тиешелүү документтерди көрсөтө албагандыгы үчүн мен 144 курулуштарга гана чара көрүп бериңиз. Болду, ошону күтүп атабыз сизден. Айыл өкмөт жер боюнча кылат өзүнчө. Же копиясын бериңиз. Мен азыр салып сизге протоколду актын алып келип берем. Бир эл адам тарабынан 2 же андан ашык укук бузуу жасаган учурда ар бир укук бузуу үчүн жаза чарасы өз-өзүнчө колдонулат. Ошону айтып атабыз биз, өз-өзүнчө ар бирине колдонуңуздар деп.
Siz hazır öz-özүнчө кылып келиңиз, Биз сизге бузуулар жөнүндө кодексти айтып атабыз. Улукбек, азыр мен областной ишканамын. Азыр менде кабинетке барсаң болот. Бизге БСО бланк строго отчет түздү. 2-ден 3-төн кол коюп алабыз да, подпись кылып. Аны мен бирөөнү бүгүн жазып берем, бирөөнү эртеге жазып берем. Себеби менде бир эле бланка бар. Бүгүнкү күнгө каратачы. Жок, биз сизге урматтуу гластын өкүлү так суроо берип атабыз. 47-чи бузуулар жөнүндө кодексте мен аны түшүндүм. Окуп бердик аны. Ар бирин айып салам. Бүгүнкү күндө азыр бир гана неме менен сала алам. Себеби мен ошко барып дагы бланк алып келишим керек. Мен областной учреждением, организация. Эмне сиз бир ушул жеринен биз укук бузган фактыларды көрсөтүп берсек, сиз ошко барып оштон баракташыйсыз. Жок, бирөөнө салам. Менин колумда бүгүн 2 акт бар эле. 2 акт бар эле. Бирөөнө бүгүн төмөндүк бирөөгө бир бузуулар болгон экен, аны салдым. Экинчиси азыр көп акт берип коюш керек экен анда, Жок, аны бланк строго отчетността. 2-ден 3-төн керегине жараша алабыз. Биз жагдайды бүгүнкү сенин келген жагдайыңы мен сизди түшүндүм. Мен сизге нанайын, сизге макул болоюн. Бизге анда электрондук сүрөткө тартып салып берем мен сага. 2 боюнча. Всё. Болду, түшүндүк. Ай өзүнчө саласыз да, Ар бирин өзүнчө салам. Макул. Анда номериңизди алалы, бизге көрсөтүп коюңуз. Азыр айыл өкмөт эмне кылат эми? Айыл өкмөт акт түзбөйбү? Жерини басып алса, айыл өкмөтүн чыкпай кетип калабы? Жок, азыр маалымат берип турган болду. Мен азыр өткөндө дагы биздин азыр бул жак постоянно оштон келип иштеп көп нерсеге жетишпейт. Биз азыр чең жолдорду кылып атабыз. Мен азыр мына жердеги бардыгын тегиз кылып мына жагында алып туруп бардыгын өзүм буйрук чыгарып туруп бир эле бул жер эмес, бар жердеги. Жок, биз бир эле бул жерди сурап атабыз сизден азыр. Жок, мен негиз айтып атам, мына келе турган. Бардыгын алып туруп газга өткөрүп берем. Газга өткөрүп берем. Эгерде булар өзүнүн мөөнөтүн берип бузабы кандай контроль. Сиздерде ыйгарым укук барбы азыр могу чара көргөнгө? Чара көргөнгө биз болгону бул жерден азыр бузуулар комиссиясын түзгөнбүз. Өзүнө буйрук чыгарганбыз. Акт түзбөйсүзбү? Протокол түзбөйсүзбү? Маалыматты бул жакка беребиз. Тийиштүү. Булар качан ачат муну? Качан ачтырасыздар? Айыпты салмай болду. Качан ачат бу жерде? Ким ачат? Улукбек, мен бара берейинби? Жибересиз да бияка, келесиз да. Келем да сага. Копиясын болуп кишиге беришим керек. Hazır açam. Hammanikini büzsen. Hazır açaman. Büz. Biz sizden sorap atабыз. Hammanikini büzsen. Жер сиздики экен. Сизден сурап атабыз. Büz alsınlar. Акка кагаз алсаңыздар мен биз айтып берели анда. Кадан эмне? Шейх Султан. Бирөө жерин алып алган эмес да бул жер. Анда эмне болду? Эмне болду анда? Анда эмнеге тиги айып салгап атышат анда? Жок, ким бирөө жарым айтты, мен жерим алып алды деп. Сиздерде туура эмес. Сиз арызданбасаңыз биз келип атабыз да. Жок. Сиз жерди алып алыптыр деп. Жок, мындай деп атам да. Жерди мыйзамсыз колдонууга мына алып алды. Силер курулуш мен айтып атам муну азыр. Аныкталды. Жер боюнча сиздер түзөсүздөр. Муну дарбазаны алдыртабыз атам ошо. Жок, акт түзүңүз да кагаз негизинде кылыңыз да. Кандай кылабыз? Кагаз тездет. Мен дагы айтып атам. Жарандар. Сиздердин менчиктеги жерди өз билемдикке салып басып алып атса кандай чара көрөсүздөр? Мыйзамдуу аракетиңиздер кандай болот? Официальный биздин өзүбүздүн өкмөттүн балансындагы муниципальный жер же башка эмес да бул нерсечи. Бүгүнкү күндө чындыгында домдун территориясы болуп аткандай экен айтып атат сиздерге. Биз макул биз азыр бул жерде комиссиянын негизинде протокол түзүп берейик, акт жазып берелиз. Жалпылыкка тийиштүү жерди бирөө басып алса, айыл өкмөт эмне кылат? Айыл өкмөт тийиштүү органдарга кайрылабыз. Кантип кайрылабыз? Кадастрга кайрылабыз, архитектурага кайрылабыз, письменный газга кайрылабыз. Анан ушулар заключениясы негизинде карап чыгат. Айыл өкмөт жердин канча жеке менчиги боюнча. Бул айтып атат да биздин жер эмес депчи. Ал эме да. Эме да бул жердин кандай сиздин жер эмес? Жер биздики эмес деп атасыз, айыл өкмөттүкү эмес деп атасыз. Жердин 3 түрү бар. Бирөө мамлекеттики, бирөө мамлекеттик муниципалдык, бирөөсү жеке менчик. Сиз жерди биздики эмес деп атасыз. Кайсы түрүнө кирет анда жер? Мамлекеттик муниципалдык менчиктер бүгүнкү күндө бизде официальный бул жер катталган эмес. Бизде госакты жок. Кимге катталган бу жер? Бул мына мамлекеттин жери, мына домдун территориясы деп айтып атат сиздерге кайра азыр. Бул жак муниципалдыкпы, могу жол? Бул эми архитектура Ким мамлекеттик берет да? Бүгүнкү иш чараны булар өздөрүнүн жер экенин билбейт. Акт түздү да. Жок. Бул жалпылыкка тийиштүү жер, бул муниципалдык болуп эсептелет да. Жол,
Yok, андай емес да, мындай да. Жер жеке менчик болушу мүмкүн, же мамлекеттик болушу мүмкүн. Андан ашкандардын бардыгы муниципалдык болуп эсептелет. Мына урматтуу айыл өкмөттүн кызматы, мына айыл өкмөт мырза, сиздерге атайын мыйзам бар. Жер кодексинин 4-беренесинин 3-пунктунда мынтип жазылып турат. Айылдык аймактын, шаардын чектериндеги жеке жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден башка жерлер муниципалдык менчик болуп эсептелет дейт. Урматтуу кызматкер, келсеңиз, мына жерди көзөмөлдөө кызматкер, сиз билбей жүрөт экенсиз буга чейин. Менин жеримби, айыл өкмөттүкү же аныкы эмеспи депчи? Жок, мынандай. Мыйзамда жазып атат, жер кодексиндечи. Такталып, азыр жерде такталып атат да, ошол нерсеничи. Мына так эле турат, кодексте турат да. Билебиз. Дагы сизге кайталап окуп берели. Жер кодексинин 4-беренесинин 3-пунктунда мынтип турат. Айылдык аймактын, шаардын чектериндеги жеке жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден башка жерлер муниципалдык менчик болуп эсептелет деп жер кодексинде айтып атат. Сиздики бул жер. Коркпостон протокол түзө бериңиз. Жок, тупа туура айтып атасыз. Азыр биздин аймактагы турган баардык муниципалдык жер болот. Эгерде колунда документи менчиктен чыкса, ал өзүнүн эмеси. Мен азыр именно бул жерди, азыр бул жагы айтып атат азыр. Биз азыр такташты. Документи жок экен. Мамлекеттик так эмес экен, муниципалдык болуп эсептелет сиздерге. Кана, сиз жер арыз экенсиз. Келиңиз, сен күчүңүздү көрсөтүңүз эми. Кагаз жокпу? Sen menikine işi bittiğini, başka bir tane daha koşunkine kıl. Menikineyle kılıp kete ormazda. Siz aytpadыңыз беле? Bir tane daha koşunkine kıl. Кайра чыгып, 2 айдан кийин аравандыктардын баарына айтып турсуз. Мына Улукбек келди. Улукбегиңер эмне болуп атат? Мана мен колуңардан эми келсе көрсөткүлөчү кана. Деп келип, мунун тосупсуз, мунун жасапсыз. Анан эми бул жалпылыктын жерине чыкпаңыз, сиз уят болот. 20 сотый joy yok bu yerде. Sen bu yerде mana kılıp hamdan toplap oladigan, şok kıladigan joy yok bu yerде. Siz şok bolupayсызбы? Sen pazar buna kılıp kelişin. Bitta ravat top koysan boldu, başka hiç narsa yok bu yerде. Sen saminde oylanıp, Xudodan qo'rqib ish qilasan, yo'q qilmaysanmi? Shu odamlarni apke, sen ham zo'r bo'lsang, buz qo'yganlarkin, qo'lingdan kelmaydi, to'g'rimi? Qo'lingdan kelmaydi. Sen zainteresowanday bo'lasan. Menikiga kelyapsan-ku, tegisha yo'q bo'lsa. Yerga tegishim yo'q, mamlakat organlar qilatanim bari. Nima 50 ta odam to'plab kelding? To'plab kelding-ku. Bu masala bul uluk çeşmeydi. Ana aylı hükümet başka. Buna hakim bular. Ya oşular çeçet. İşte yığırım torunu. Oğan mıkıcak falan bol. Bize bunu sen zor bo'lsa qolgan qo'shnilardan buzib ket. Zo'rmisan, erkakmisan, buzib ket. Qo'lingdan keladimi? Bitta menga kelmasan. Sen nima bitta menga kelyapsan? Мындай болуп атат да. Бизде жогору жактагы мамлекеттин жооптуу адамдары аракет кылып атат. Анан аракет кетип атат. Ошолор менин көзүм Араванда, менин көзүм Араван районунда аким, айыл өкмөт деп силерди койду да кызматка. Силер ошол чиновниктер, жогорку бийликтеги отурган адамдарды мындай уят кылбашыңар керек. Коомчулуктун астында аларды мындай ишенимди суутпашыңар керек да. Силер шымаланып иштесеңер, бияктагы адамдар ал жакка арызданбай калат. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Бизге эч ким кайрылбай калат. Ошон үчүн Улуубек мырза айтып атамын. Жогорудагы президентибиздин тапшырмалары бүт келип атат. Мыйзамдар, жарлыктар чыгып атат. Мына мыйзамсыз курулуштарды бетон койгондардын баары бузулган. Менде дагы бар акттары бар. Бүгүнкү күндө 52 фундаменттер булуп атат. Айылкөт мырза, мен сизге ишенейин, макул. Бирок ал башка иштериңизди айтып атасыз да. Биз муну эле ишти сурап атабыз. Шуну ушунчалык создуктуруп, бир кишиге ушунча алыңар жетпей аткандан кийин анан биз башка жактан күмөн салайбыз да. Берип атабыз да. Мисалы мындай болуп атат да. Бүгүн келдиң да кылып бергиле деген нерсени айтып атасыңар да, мисалычы. Биз мыйзамды талап кылып атабыз сиздерден. Мына бизге бүгүнкү күндө бул жерден бирөө ошол факт түшүп, мына арыз түштү. Азыр көзүңүзгө чыгып ыйлап кирип кетти кошунасы, уктуңузбу? Азыр аркы кошунасы чыгып, 2000-жылдан бери бизди курутту бул деп атат. Анын укугу айтат да. Сиз айтсай деп атпайсызбы? Бирөө менин кабинетиме барып, айтсанан келбек деп атпайсызбы? Каралбай деп атат да, каралбады деп атасыңар да. Бизде түшкөн арыз 14 күн ичинде карап атабыз бардыгынычы. Урматтуу Замаким, дагы бир жолу айтып берейин, окуп берейин. Жайгаштыруу. Жерге жайгаштыруу долбоорун, жоболорун бузуу дейт. Жеке жактарга 30 эсептик, юридикалыкка 130 эсептик айыппул салынат деп атат. Ошон үчүн жерге жайгаштырууну бузуп аткандыгы үчүн, жердин ээси айыл өкмөт болгондугу үчүн, айыл өкмөттү сиз координация кылган үчүн азыр жерге жайгаштыруу боюнча өзүнчө акт түзүп бериңиздер.
Биз кантип түзүп беребиз ага? Ондан айыл өкмөт азыр жазып атпайбы? Ошону сиз айыл өкмөткө айттыңыз, айыл өкмөт аны айыл өкмөт акт түзүп атат. Ал, протоколду ал. Протокол жазып, ушул жерге жайгаштыруу мыйзам бузулуп атабы? Ушу боюнча кылып атат. Жок. Буларчы азыр. Сиз муну менен азыр айыппул саласызбы? Салынат азыр. Газ салат. Газ салат. Газ кал курулушка. Биз бугачы, например, мынагачы тийиштүү ыйгарым органдарга биз мега беребиз. Эгер действительно жерге жайгаштыруу туура эмес болгон болсо, айыл өкмөткө чечип туруп маселени чечет, болчу. Бул орган. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу органы. Айыпталганга жердин полномочий барбы? Булар сала албайт. Жерди көзөмөлдөө органы бул айыл чарба министрлигине карашуу жер немеси, сууну көзөмөлдөө агенттиги бар. Ошолор алып келип салышы мүмкүн эгерде ошолордун полномочиясына кирсе. Бул жерде ангандай эч кандай жерге жайгаштыруу бузулган жок. Жок, жерге жайгаштыруу неме бузулган жок да. Азыр бул жерде. Эмне бузулуп атат? Ал максаттуу багытын бузуп курулуш кылып атпайбы? Жок, максаты ошол бузулган үчүн азыр газдык чара колдонуп атат. Ал курулушка кылып атат. Жердин максаттуу багытын бузгандыгы үчүн деп атабыз биз. Жердин максаттуу багытын бузгандыгы үчүн жерге жайгаштыруу долбоорун, жоболорун бузуп атат бул. Ошого жеке жактарга 30 000 сом, 30 Азыр бул жерде жерге жайгаштыруу долбоору бузулган жери жок болсочу, кеңейтип алды. Ушу боюнча чара колдонуп, буну алынат. Ошо боюнча калдыгына келет. Башка неме жок. Жок, биз мен туура эмес айтсам, мына тийиштүү органдар айтат. Бузуулар жөнүндө кодекстин 242-син айтып атабыз биз сизге. Азыр акт түзүлөт. Акт түзүлөт. Укук коргоо органдарына өтөт. Бул акт. Газ өзүнүн Газ эмес. Укук коргоо органдарына өтөт. Алар ушул жерди колдонууда канча ущерб келди мамлекетке. Ошону аныктап туруп, бияка служба бар. Бул бияка органга. Ошто ал мен жана айтканым жер сууну көзөмөлдөө агенттиги бар. Вот ошолор чара көрөт бул боюнча. Бишкекте, Бишкек мэриясында ОКЗ деген орган бар. Жерди көзөмөлдөө службасы. Примери. Биз айтып атабыз, муниципалдык айыл өкмөттүн дагы ошол функцияны аткара турган бөлүмү бар. Айыл өкмөттөрүндө органы бар. Бизде азыр айыл өкмөттө жерди көзөмөлдөгөн кайсы орган бар? Жок, жер адиси бар ал жerdечи. Көзөмөлдөбөйт. Сууну боюнча отдельный агенттик бар, мамлекеттик агенттик. Жок, биз муниципалдыкты сурап атабыз. Жок, муниципалдык менчтен ошолор көзөмөлдөйт аларчы. Каякта көрсөтүлгөн ал муниципалдык жерде? Алар областтан иштейт аларчы. Областтан бар. Бизде Ражапов деген өкүлү бар. Туурабы неме? Жок, муниципалдык жерди бүгүн эгер мен бул маселе боюнча действительно точно так билбесем, жер жана сууну көзөмөлдөө мамлекеттик агенттигине ошол чара көрүлөт боюнчачы. Биз юристтер барбы мындай? Биз сиздин жолуңуз кананбайт. Жок, мына Нүкем сен түшүндүрсөң? Жок, мен да толук маалымат бере албайм. Муниципалдык жерди көзөмөлдөгөн орган барбы бизде? Айыл өкмөттө. Айыл өкмөттөр өздөрү көзөмөлдөйт аны. Биз аны айыл өкмөт кылат турбайбы анда? Айыл өкмөт салсын анда айыпты. Ошону айтып атабыз. Биз ошону айтып атабыз. Эгер мыйзамдуу болсо булар салат азырчы. Неме силер биз даже көргөзөбүз, полномочиясы ошого жетет да. Мына могу жерде статья турат. Так. Ал жерде администрация деп жазылган эмес да, туура түшүнүңүздөр. Администрация чара колдоно албайбыз бизчи. Биз тийиштүү органдарга кайрылабыз. Жок, кайрылып атасыз. Немеге кайрылабыз? Жер сууну кыртышын бузган мамлекет. Жерге жайгаштыруу долбоорун бузуп атат. Мен сизге айтып атам. Сиздер кыла албайсыздар. Администрация кыла албайт, жергиликтүү бийлик кыла албайт. Аны орган кылат. Мынакей орган турат бу жерде. Биз жерлик мына ушул боюнча жер жайгаштыруу менен бузган болсо, биз эртең Ражаповду чакыртып туруп ошо менен чара. Ражапов ал бул жака тиешеси жок. Жок, муниципалдык жерди эмне? Айыл чарба министрлиги көзөмөлдөө. Алар муниципалдык, мамлекеттик бүт жерди көзөмөлдөө немеси да алчы. Жок, айыл өкмөттүн жерин, айыл өкмөттүн өзүнүн органы бар көзөмөлдөгөн. Айыл өкмөт өзү анда чара колдонот. Ошол айыл органын аты турат силердин. Ошол органга айтып атабыз. Ушундай чараны мурда эле көрүп койсоңуздар, бул экинчи чыгып тоспойт эле бул жерде. Эми Улукбек мындай да бир эле мына ушул маселе боюнча азыр көрдүңөр мына жердечи. Жок, бул мамлекеттик органдарды сыйлабастыкта, чынбы? Жок, уруп турсаң, эми көрдүңүз. Аким баш болуп келген ушул жерге. Мына азыр аны өзү айтат, "Хорошо, мен бузамын" дейт. Биз ойлоп койгонбуз, общий жалпы коопсуздук үчүн кылынган окшойт деп. Алар айтты, аксакал чыгып айтты. Бизге айтпай өзү куруп ал деп, эми айтты, бузабыз дедик. Эми чара колдонот эми. Эми район боюнча бардыгын 600дөн ашык көчө бар да. Сизгечи ошол жанатан бери ушул сөздү өтүп атабыз да, баары чогулуп, жашоочулар чогулуп туруп, айыл өкмөткө тиешелүү болгон жерди забор кылып тосуп алып деп айтып.
тосуп алса болот деген ойду айтып атасыз да, болобу ошол? Андай болбойт. Мен ойлопмун, эгерде жалпы коопсуздук үчүн булар мындай вратаны курайлы деп коопсуздук болсо деле болобу? Жалпы коопсуздук үчүн муниципалдык жерди забор коюп туруп тосуп алса болобу? Ал туура келбейт ал. Сиз айтып атпайсызбы, тосуп алат деп атасыз? Эгерде өздөрү сүйлөшүп, мына ушул жалпы пайдалануучулар, алар например булар макул сүйлөштү, тосуп алды. Эми тосуп вот азыр эми ошол үйлөрдүн астын урматтуу Замаким, сиз райондун жер боюнча маселесинин баарысын сиз координация кыласыз да. Сиз айтып атасыз азыр. Ошол кошуналардын баары биригип, анан өздөрүнө тиешелүү жерди тосуп алса болот деп атасызбы? Азыр булар айтып атпайбы, даже бул жалпы пайдаланууда булардын менчигинде эмес, ошону тактап турабы? Муниципалдык жерди кошуналар тосуп алса болот деп атасызбы азыр? Жок, антип айткан жерим жок мен айтар. Мындай болот да. Эгерде өздөрү жалпы коопсуздук үчүн бул жерде макул, коопсуздук үчүн тосуп алса болобу? Тосса болот, анын эмеси бар, эмеси. Жер кодексинде кайсы статьяда көрсөтүлгөн ошол сиз айтып атасыз? Ал мындай неме жок, эми жалпы неме жер кодексинде көрсөтүлбөгөн нерсени райондун биринчи замакими жер кодексине ылайык иш алып барбайсыздарбы, кандай? Эми өздөрү чечкен болсо жалпы коопсуздук үчүн. Анда эмнеге кодексти кабыл алды анда мамлекет? Жер кодексине ылайык иш алып барышыңыздар керек да сиздер. Мындай болот атпайбы? Хорошо, айыл өкмөттөр мейли. Кошуналар чогулуп туруп эле, могу жерди биз коопсуздук үчүн тоспойлу деп эле тосуп койсо болот деген ойду айтып атасыз да. Муниципалдык жерди. Элестетсеңиз, азыр баардыгы чыгат, кошуналар чогулуп эле, так, могу жер муниципалдык жер, биз ушул жерди коопсуздук үчүн дагы тосуп алалы деген ой кетип атпайбы? Жерди кантип алат мындай айтып бериңизчи, сиз билесиз. Мен айттым, жалпы мына общий жалпы пайдалануудагы жер, туурабы? Эми жалпы пайдалануу жер, мына айтканда. Эми баягы мен айтканым жаш балдар болот, кээде мындай болот, ит, мындай жүргөн иттер ошолордон меган окшойт деп как мусулман жолчу айткан. Мына. Общий болобу, общий пользование, жолбу, негизи эле жер, муниципалдык жерди процедурасы кандай? Процедурасы кантип алынат ал жерди колдонууга, кантип ала алат жарандар? Ошол эле кошуналар. Алар өздөрүнчө, например, сүйлөшүп, например, очок кылып алышы мүмкүн, общий пайдаланууга. Не кылса деле муниципалдык жерди алып атпайбы? Кантип алат процедурасы? Процедурасы буларга бекитилип берет, агачы. Аларга муниципалдык менчик айыл өкмөттүн чечими менен берилет алчы. Мына жалпы исполкомдон чечим чыкканбы, бул ошол мезгилде айыл өкмөттөн чыкканбы? Жок, азыр мисалы кантип алат? Азыр бекитип берет. Үй салса, ошол жалпы айланасы, домдун айланасындагы канча жер болсо, ошол жер бекитилип берет. Ала турган бир эле жол бар да, кайсы жол? Билесиз го? Кайсы жол? Аренда. Жок, аренда калышпайт анычы. Булар бекитилип берген жер болсо, эле ошо үй үчүн курулган болсо, айланасында о жалпы пайдалануу жер бекитилип берет аларгачы. Айыл өкмөт чечимде бекитип коет, онучу. Ошол боюнча бекитилип коет. Муну ишемсең сурагыла? Жок, жер кодексинде кантип көрсөтүлгөн ошол? Муниципалдык жерди кантип айыл өкмөт бирөөгө бекитип берип коет. Жок, муниципалдык менен жалпы пайдалануу жер болсо, ошол ал жер муниципалдык деп эсептелинет да. Муниципалдык эсептелинет, бирок эми общий нерсе белгиленип коет да, мына жалпы пайдалануу жер депчи. Анан булар өздөрүнчө кааласа очок салып алат, кааласа баягындай жалпы мында навес кылып алат, пайдаланат анычы. Муниципалдык жерге бирөө бир нерсе кылып, курулуш куруп, же очок куруп, же өзү каалагандай иш аракет кылганга болобу? Андай кылганга болбойт. Сиз айтып атпайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок өздөрү сүйлөшүп, очок кылып иштечет, кээде кээ бир жер жерлер бар. кодексине дагы бир карап коюшуңуз керек экен өзү. Жок, мен бул пунктты мен дисин бул боюнча сталкиваться эткен эмес, биринчи жолу сталкиваться эттим, моюнга алам. Бирок дисин карап коем. Негизи жерди. Сиз логика менен айтып атасыз да. Муниципалдык жерди арендага колдонууга. Мейли, мен буну өзүм. Азыр мындай кыл, эми бизге 242-ни ишке ашырып бериңиз. 242 мына ыйгарым укуктуу органдар. Айтпайсызбы ошого? Биз жер жана эмне боюнча неме кем? Урматтуу айыл өкмөт, 242-чи бузуулар жөнүндө кодексти аткарып бериңиздер. Бул жерге жайгашыруу немеси боюнча булардын компетенциясы бу, мен тактайлы. Азыр берке жерни тактайлык азыр. Жок, такталып эле турат ал. Жок, жер суу боюнча азыр көзөмөлдөө агенттигинде же буларда например, ошону пожалуйста мен көрөм. Мына урматтуу Замаким, могу жерде жер кодексинин 4-беренесинин 3-пунктта мынча жазылып турат. Мынча жазылып турат. Айылдык, аймактык, шаардын чектериндеги жеке жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден башка жерлердин баары муниципалдык болуп эсептелет деп атат. Муниципалдык болуп эсептелет деп атат. Демек, бул жер жеке менчик эмеспи, бул жер мамлекеттик эмеспи, анын баарысы муниципалдык жер болуп эсептелет деп атат жер кодексинде. Ошон үчүн жердин ээси бул жак болуп атат. Жердин максаттуу багытын бузгандыгы үчүн 242-чи статьяны ишке ашырып бериңиздер.
242 сиздердин түздөн түз ыйгарым укуңуздар кетип бир несі катары бул жак айлык өкмөт эмес именно бөлүм башчы кыла алат да. Ал боюнча бизде эрен боюнча сурап атасыз сиз азырчы. 242-чини сурап атам. Боюнча ошол ал протоколду бизде бумажный жок. Чындыгында ал боюнча 2 жолу областка барып келгенбиз. Областка барып ошол жерден чечип беребиз деген. Бүгүнкү күндө райондон биз эрендин бумажный немесин алган жокпуз, протоколун. Эгер бизге ошол сиздерде али протокол жокпу? Район боюнча жок. Не только биз айлык район боюнча ал чындыгында бизде жок. Эгер болгон болсо, мына сиз жердин көзөмөлдөгү боюнча сиз айткан боюнча биз бул жакка келип туруп эрен боюнча гана статьяны коюп туруп эренге киргизип өткүзүп берип коет элек, кылат элек. Себеби бул кишиге автоматик өзү келе берет эле. Эрен неге жок? Район боюнча эми действительно 17-18 ушундай домдор бар. Бул маселе биринчи жолу сталкиваться этип атабыз бул маселе боюнчачы. Биз муну мыйзамдыгын тактайлы. Такталып эле мыйзам жазылып турбайбы? Жок, биз ошону эми кайсыл орган чара колдонот? Мына булар кылат. Мына кыла алат булар. Булар болсо буларга биз чараны мүмкүн ошол боюнча да биздин ошол областын район прокуратурасында жыйын болуп атты эле. Бүгүн саат 3-кө чыкырды эле. Тилекке каршы биз бара албай калдык. Бүгүн ал жерде да ушул маселе каралган болушу мүмкүн. Жок, азыр сиздер 242-чи бузуулар жөнүндө кодексти аткарып бериңиздер. Бизде неме жок да азыр. Кагазга кыла бериңиз анда. Эми кагаз биз кылып аны эренге кантип киргизебиз? Менчик деп булар азыр эренге киргизе албайбыз. Биз кагаз менен бумажный менен жөлө лист менен ал бизге берсин. Ким берет сизге? Сизге ким бериш керек? Биз район администрациядан укук бузуулар боюнча комиссиянын немеси бар. Эмне үчүн сиздердин комиссия бул жакка эренди алып бербей атасыздар? Кандай биз райондук комиссия боюнча өздөрү биринчи госакты алыш керек, муниципалдык менчик боюнча дечи. Андан кийин өздөрүнө каттагандан кийин анан булар мыйзам ченде неме кылыш керек. Эмне кылат булар? Каяктан алат? Сиз эми жер боюнча координация кыласыздар? Жок, координация кылабыз, бирок бул маселе боюнча биринчи жолу сталкиваться этип атпайбыз. Мен ошого айттым, мен действительно, например, мен ушул мыйзам боюнча мен сиз түзө аласызбы негизи протокол болсо? Негизи протокол болсо биз эренди, например, мындай да биз кыла алат экен. Эмне үчүн камсыздабайсыздар? Мен сизге айтып коеюн. Негизи район боюнча айыл өкмөттөрдүн бузуулар комиссиясы болуп бардыгы да бар. Ошол боюнча эрен боюнча бизде мисалы үчүн так маалыматы жок болсо да үстүрттөн билебиз. Эрен ачылган, бизге логин пароль берген, кеде ачып, кеде ачылбай ошондой маселелер болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин келип атат. Бузган жерлерди аныктасаңыздар айып саласыздар. Айып салабыз. Эгер бизде эрендин бумажкасы болсо, официальный баягында протокол, мына мисалы үчүн гаилердики де башкалардыкы протокол болсо, биз официальный өзүбүз эле жазып, ошол Кейін кайрылган жоксуздар акимге. Биз бул боюнча район администрациядан бул жерде Пиратов учкун ака менен да барганбыз. Бардык айыл өкмөт укук бузуулар боюнча областка 2 жолу барып ушул маселени көтөрдүк биз. Район администрациядан аласыңар деди. Алар да ушул суроону берди ошол жерде. Бул прокуратурада болду. Бул маселени карап чыгабыз деди. Такта бийликте анан сиздерге неме кылабыз. Биз логин пароль алганыбызга өзү бир 3 айдын жүзү болуп калды, ачыгын айткан. 3 айдан бери бир кирип, бир кирбей ошондой болуп атат. Бирок фактически бүгүнкү күндө бизде бумажный жок, протокол жок. А электронный кыла аласызбы? Электронный болуш үчүн бизге бумажный болуш керек да. Идентификационный коду болот. Ошол жерде жазганда автоматически МВДнын немесине подключение болот. Бизде ошол жок. Биз кагазга сиз жазып бер деп сурап атпайсызбы? Акимге кайрылдыңыздарбы бир жолу? Бул боюнча баары эле билет. Не только биз. Эмнеге сиздер билсе без действия кыласыздар? Мен биринчи жолу угуп атам бул маселе боюнчачы действительно. Мага кайрылган эмес, например. Качан кабыл аласыздар? Жам, пожалуйста, эртең кирсин, например. Эртең келсе, сиз бүрсү күнү келип бул жерге түзө аласызбы? Эртең мага бумажный бере турганса, бүрсү күнү эгер өзү күчү жетпесе, администрация берет деген жер жок да. Администрация берет деген маселе жок. Биз ону айткан жокпуз. Негизи администрациядан да учкун ака барган да, ушул маселени көтөргөнбүз областта, прокуратурада айткан. Каяктан алабыз биз депчи. Дегенибизде бул маселени чечип беребиз деген, ошол боюнча бул маселе чечилген. Ким чечет муну? Билбейм ким чечет. Чече турган кишини билбей атасыздар азыр, э? Каяктан чечет? Ким чечет? Билгендер барбы? Ким чечет аны? Архитектура. Архитектура ким чечет? Эрен боюнча бизге суроо. Эрен боюнча чындыгында биз бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө керектүү нерсе. Протокол болгон Маттуу Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Араван районунда жалпы эле ушул аймакта бүгүн ошол атайын каттоо протоколу жок экен. Ошону чече турган, ким бере турган киши табылбай атат. Ошону таап берип койсоңуздар бир жакшы болчу да экен. Табылып калса качан түзөсүз сиз?
табылып калса эртең бүсүн түзүп берүүгө биз даярбыз. Бирок сиздин түзгөнгө мыйзам жол берет бүгүн, а? Бүгүнкү күндө жол берет. Көрдүңүзбү? Эчак келип туруп эле салып койсоңуз, бизде кулагыңыз тынч отурмак экен. Логин паролдун сайтыбыздын иштебегендигинен болуп атат бул нерсени. Бул боюнча окуулар түшүндүрүш. Буга эл күнөөлүү эмес да? Эл күнөөлүү эмес. Бул системага азыр баардыгыбыз кирип атканда ушул боюнча азыр логин парол болгондо биз ошондо арызсыз жана түшүнүктүү. Жыйынтыгын эми угалы, жыйынтыгын кыскарталы. Кая окуп берип коюңуз, эмне деп түздүңүздөр кыскача ошону. Ошо мен жыйынтыктайлы. Түзүк, биз төмөндөгү акт түзүк аты жөнүңүздөрдү айтып коюңуздарбы? Кимдер кол койгон? Мен окуп берип коеюн баштан аягына. Биз төмөндөгү акт түзүк кол койчулар Юсуп Айыл өкмөтүнүн башчысы Абдурайым Наширдин Сатыбалов, жер айдиси Шайымкулов Бексултан, Юсуп Айыл айыл башчысы Юсупов Махамадалы ушул айыл башчыбыз Ленин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жалпы пайдалануу жер участогуна ээ болгон номер 32 үйдүн ээси Ботаева Гүлчехра тарабынан өз билемдик менен жер участогун кеңейтип ушул аныкталган бузууларды жоёбуз. Тиешелүү уйганым укуктуу мамлекеттик органдар аркылуу кайрылабыз. Эмнеге укук коргоо органдарына билдирүү беребиз деп айтыңыздар? Экинчи органдарына бүгүнкү күндө биз мына ушул жерде азыр ордунда арыз жазып. Ушул тиркеп туруп бересиздерби? Коргоо органдары деп жазылып кетет. Бүгүнкү күндө мына Араван районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы начальник Робулуга Бурхановго да арыз менен бүгүнкү күндө жазып даяр. Жаздыңыздарбы? Ооба, жаздым. Кана. Мен арыз жазуумдун себеби төмөндөгүчө 2023 жылдын 10 декабрь күнү Юсуп Айыл өкмөтүнүн Ленин көчөсүнүн номер 32 үйдүн тургуну Ботаева Гүлчехра мыйзамсыз курулуш өз билемдик менен коңшуларынын жолуна тосуп алгандыгы үчүн мыйзам чегинде текшерип жоопко тартып берүүңүздү суранам деп арыз этсе Юсуп Айыл өкмөтүнүн жер айдиси Шайымкулов Бексултан деп жеке өзүмдүн атымдан кайрылып атам. Алда ошо арызыңыздарчы кошуналардын жолун тосуп алып. Бүгүнкү күндө азыр ушул жерде такталып аткан ошондой болуп чыгып атат да. Сиздердин жерден тосуп алып атпайбы? Сиздердин жерди басып алып атпайбы? Негизинде текшерип жоопко тартып берүүңүздү сурап атам аталгандыгы үчүн. Өз билемдигинде тосуп алып атат да. Сиздердин жер да бул. Мыйзамсыз курулуш. Жок, мыйзамсыз курулуш эмес. Сиздердин жердин ээси сиздер курулуш боюнча штраф салып атпайбы? Сиздер жердин ээси катары биздин жерди басып алды деген текст жокко. Кошуп коюңуз ошону. Биздин аймакка тиешелүү. Биздин аймакка тиешелүү. Экинчи үйдүн тургуну Ботаева Гүлчехра. Анан эме жок ылдый жагына эле кошпойсузбу? Бул жагына жазып коюн, кийин оңдоп коем да. Азыр могу жергечи, могу арызыңызга кошумча бүгүнкү жакшы иштеп атат деп баардык ошол область боюнча кайрылып берем боюнча. Ошо такталган эмес. Мына урматтуу эме 212 уголовный кодексте көрсөтүлгөн. 220 береңиз. Жок, мына 212 мына. Бөтөн жер участогуна өз билемдик менен курулуш жүргүзүү жана айыл чарба багытында жерлерге өзүн билемдик менен курулуш жүргүзүү, биринчи бөтөн жер участогуна өзүн билемдик менен ээлеп алуу 1000ден 2000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салынат. Ошол эле учурда эмесинен эркиндигинен мына 4-пунктта жазылат. Жер участогуна өзүн билемдик менен куруп алуу жана максаттуу багыты менен бузуу, жерге өзүн билемдик менен курулуш жүргүзүү, уюштуруу же чектөө 10 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазаланат. Кошпойсузбу? Жок, аны биз эми аны эркинен ажыратылат деп жазып биз буга жаза албайбыз. Жок, сиз 200 айыптуулуну сиз айтып аткан нерсе. Кылмыш жаза кодексинин 212 беренесине ылайык 1-4 пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды аткарып бериңиздер деп. Мынаны кошуп туруп жерде жазып коюн ал жерде. 212. Мондай эле жазылсаңыз 212. Кийин өзүңүз кошуп коесуздар. 212, Жок, полный жазып туруп азыр өткө тартып алалы биз. Мен буну башкадан жазып, башкадан таштап коем силерге анда. Мына 212. Токтоп. 1-4 пункт. 12. 1-4 бери. 212 беренен, а? Ооба. 212. 1-4 пункт. 1-4 пункт. Пункттар, бузулган. Пункттар бузулган. Пункттары
пункттарына ылайык иш алып баргыла. Пункттарына Пункттарына ылайык иш алып барыңыздар. Макул агай, жыйынтыктайлы мейли анда эми. Өзүңүз кандай эме кылып бересиз? Мындай нерсе кайталанабы, кайталанбайбы? Өзүңүз көзөмөлдөйсүз да? Көзөмөлдөйбүз, бардын мизам чегин алып келебиз, бардын чыгарышында. Биз деле бензин кетирип келбейбиз Бишкектен бу жерге. Макул агай, жакшы туруңуз. Рахмат сизге. Макулуңуз агай, сизге да рахмат. Мамлекетибиздин жерин баарыбыз коргойлу мындай. Коргойбуз. Ушуларга жол бербеш керек да. Сиздерге даярданабыз деп биз да канча үйрөнөбүз. Бизге жооп беребиз деп сиздер да канча үйрөнөсүздөр. Ушинтип үйрөнөбүз да жашоодо. Обязательно. Жакшы жактарыңызды эми арабандыктарга бир айтып коюңуз эми мындай. Жаман жактылы айтат экенсиңер деп тарынып калбаш үчүн кошуп коюңуз мындай. Эмне жакшы иштерди кылып атасыздар? Жок, жакшы иштер Кудай буйруса бар жакта келет ат. Ар бир айыл өкмөттө келет. Кошуп коюн мындай. Мындай да атабыз. Мисалы үчүн азыр ушул Алиянаров айыл өкмөтү? Жок. Юсуп айыл өкмөтү. Жарандардын ушул кеңири басып жүрүүсүнө, жол шарттарынын кеңири кесип болушуна ар кандай шарт болбосун биз олго шарт түзүп беришибиз милдеттүүбүз. Ушул боюнча дагы ушул Араван районунун борборунда жайгашкан үчүн мындай маселелер көп, бирок биз чечкиндүү чечип келетабыз иштерди. Мына азырынча биринчи мектептин алдындагы, базар ичиндеги, көчөлөрдөгү мыйзамсыз курулуштарды алып барылып атат. Негизги биздин максат баса калып же буза калып эмес, ошо түшүндүрүү иштери менен ошолордун өздөрүнүн мыйзамдуу бузгандыгына өздөрү ыктыяры менен бузуп келетат. Bundan кийин дагы жакшы иштерди кылып келатабыз. Эми мына кыш ызгардуу болуп атат. Өкмөт дагы, мамлекет дагы азыр бардык элдин жарандарын үнү угуп атат. Социалдык жактан мына аз камсыз болгондорго көмүр таркатып атабыз, көмүр берип атабыз. Ошондой эле мына кышкы кийимдерди кандай бекер берип атасыздарбы? Көмүрдү биз бекер беребиз. Бул боюнча биз өзүбүздүн кыйналгандар сизге келебез керек. Кыйналгандардын өзүнүн социалдык паспорт алган 500 турмушу оорлор бар бизде. Алар боюнча соц адистер дайым иштеп келет. Муктаждыктарга биз бекер көмүр берилип келет. Андан сырткары жөнөкөй жарандарга арзан көмүрдөн баягы социалдык көмүрдөн өз басында 5 сом 40 тыйындан берилет. Жакшы нерсе экен. Бул да мындай көрүнүштөр да бар бизде. Мындай ишиңиздерди мактайлы, мындай жакшы кылып атсыңар. Андан сырткары бизде дагы социалдык магазиндер ачылган. Бул боюнча биздин өзүнүн өкмөтүбүздө дагы ар бир өзүбүздүн ыктыярдуу 1000 сомдон кой туруп ошол жерге продукталарды кылабыз. Андан тышкары демөөрчүлөрдөгүбүз дагы бар, өздөрүнүн баягы ыксан катары магазинге таштап кетет. Муктаждык болгондо ал жерде бир эле продукт эмес, ал жерде жылуу кийимдер да каралган. Акысызбы? Акысыз. Ошол жерге келип биздин соц адистерибиз Кыргызстандын башка айыл өкмөттөрү сабак алып түшүш экен бул дагы. Бул боюнча бизде азыр барсаңыздар көрөсүздөр, магазинибиз бар. Социалдык көмүр да төгүлгөн. Жогорудан дагы район администрациясы. Сүрөт болсо мага таштап коюңуз, мен кошуп коеюн передачага. Мен сүрөтүн да берем. Макул. Рахмат. Мына жер качан бузулат эми? Акыркы суроо. Акыркы суроого эртең келсек булабы? Бузалат эртең. Эртең жол ачык болот. Жол ачык болот. Бул жер полный алынат могу барата, Наркы тосулабы? Тигиси жабылат ошол. Машина кире атканга болобу? Машина кире турган болот. Болдан да бир илтеген айыл өкмөт айтып атат, эми ишке ашпаса уят го дейм. Ишке ашат, ишенели, ден соктуңуз. Эски нерселер бар. Рахмат агай, жакшы туруңуз. Чоң рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, биз Араван районунда элебиз. Негизи биз ар дайым пропагандабыз бул мыйзамдуулук. Мыйзамдуулуктун аракеттерин, мыйзамсыз акыбалдарды чектөө үчүн иш алып барып келатабыз. Ошол эле учурда сиздердин жогорудагы Ботоева Күлчакарахандын аракетиндеги мыйзамсыздыктарга чара көрбөгөндүгүңүздөрдү көрсөттүк. Эми биз иш кылып атабыз. Бизде дагы ушундай иштер болуп атат. Курулуштарды бузуп атабыз мыйзамсыз деген сөздү айтып калдыңыз да. Анан биздин башка жерибизде жакшы ишибиз бар, ошону да тартып кой дегениңизден микрофонду сизге сунуп атам мына. Туура айтасың, Улугбек мырза. Мен башынан эле айтып келем. Силер пропаганда кылганыңар бул элдин жашоосу менен бийликтин кылып аткан иштерин чагылдырып келесиңер. Туура, кээ бир жерде кемчиликтер болот. Бул жерге кичине допущениялар болуп калат. Бул да биздин жетишпегендигибизди мен билемин. Бүгүнкү чагылдырышты биз упущение кылыппыз туурасына келгенде. Бирок ага сөзсүз түрдө биз чара колдонобуз. Ал ага сабак болуп атыптыр. Негизинен айыл өкмөтүнүн мен ушундай милдетин алам. Ар бир нерсеге түшүндүрүү иштери боюнча. Ондан тышкары дагы бизде бир жакшы иштери болуп келатат. Жогоруда
президентибиздин жүргүзүп аткан саясатында эл менен бирге болуп элге бийликтин ишенимин көрсөтүү максатында жарлыктарды чыгарып атат. Ошо президентибиздин 56 жарлыгы да чыккан. Бул ушул жолдорду кеңейтүү, өз билемдик менен курулуп аткан курулуштарды калыбына келтирүү, жоюу болгону дагы район жетекчибиздин тапшырмасы менен биз дагы архитектура менен, госрегистр менен ошол эле ГАЗдын комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын негизинде өзүбүздүн дагы жергиликтүү бузуулар комиссиясынын негизинде айыл башчылары менен мынагы биздин центральный жайгашкан ушу көчөлөрүбүздө, мына жерде районубузда чоң мектебибиз бар. Бул жерде ар дайым тыгым болгондугу байланыштуу биз ушул иштерди жүргүзүп жатабыз. Мыйзамсыздыгын аныктап, түшүндүрүү иштери менен өзүнүн ыктыярлыгы менен жолдорду кеңейтүү бузуулар болуп жатат. Мына бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жолдор кеңейтилип калды. Мындан ары дагы иштер жүрүлүп атат. Биз өзүнүн бул жолду ачтыңыздар. Могу жер тосук беле кандай? Бул жерлер мектепке каттаган жолбу? Мектепке каттаган жол. Мына жерде кайсы көчө бул жер? Бул Ибн Сина көчөсү болот. Бул жагынан Бегал Айдаров көчөсү болуп келет. Ушунча жер чыгып кеткен экен да? Мына жагынан ушул жерге чейин чыгып кеткен көчө бул жерде. Мына. Бул жагында эми гос акциялары бар. Бундагы текшерүү менен жүргүзүп, мыйзамсыз болгон жерлерди мына жолдорду кеңейтип ачтык. Мына буну жолду кеңейтиптир. Мунустар жакшы экен. Мына жагда ачылып атат азыр. И андан нары центральный көчө менен ушу көчө аягга чейин тазаланат. Тазаланат. Жакшы, ийгилик. Ушундай эле кызмат кыла бериңиздер. Бизге эч ким кайрылбай эле койсун, бүпүлдөтүп иштей бериңиздер дегендей. Силер келип жакшы жагыңызды көрсөттүңүздөр. Мына жакшы экен бунубуз. Көрсөтүп атабыз коомчулукка. Рахмат силерге дагы. Бакыл жакшы туруңуз, ден соолук болуңуз, ийгилик байке. Кимде ким эс алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944, 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары Ден Сяпин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс. Биз менен дүйнө тааны.